жаққа оказывается Салман қарыз екен немегече фирмаға, логистикаға. Билген емессіздер мұны? Аны билген емеспіз біз. 14 күндүн ичинде булар акча төлөп бериш керек эле. Бирок 14 күн эмес, биз 4 ай күттүк. Нурсултан менен азыр сүйлөшүп, мынау акчаларын алаза березесин берип, жанакы растаможканын 90 000 деп атабы, ошолорун берип, мындай обоюдный соглашенияга келип, машиналарды алып кеткениңерге мен замында. Элдер $2200 төлөп жүргөндө 1600 логистиканы мен койгом. Сен депутатсың да. Сен элди ойлогон баласың. Канча сиздерди көрүп алып мен жалак болуп атам дейсизби? Бирөө кредит алган, бирөө бирдекесин саткан, бирөө Москвада иштеген. Биз азыр бир 30 чакты эле киши бар да бул жердечи. Негизи мындан да көппүз бизчи. Пострадавший негизичи. Менин эсебим боюнча бир 60 киши бар да. Камера үчүн айтыңыздарчы, мисалы бул жерде эң башкы күнөөлүү ким? Салман турабы? Ооба. Мен сиздердин маселеңиздерге чечилишине мен кызыктармын. Мен сиздерге окшогон эле пострадавший компаниямын. Биз сага бир нерсе кылып, сени жамандап, андай бизге вообще кереги жок. Туугандар, машинистка кандай болуп атат көрүп атасыздар Кореяда. Бир машинанын видеосун сизге да жөнөтөт, сенин машинаң деп. Ал видеону Булбайкеге да көрсөтөт, экөөңүздөргө тең сатат. Жок, машиналар сиз Баягы махинация, жандай аферист, мошенник деген нерсени байкаган жерим жок. Себептери көп экен. Документтерине чейин көрсөтүп атат, офисине чейин, компаниясына чейин көрсөтүп атат, регистрациясына чейин көрсөтүп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү чыгарылышта биз унаалар тууралуу сүйлөшөбүз. Негизи көпчүлүгүбүз башка чет мамлекетте унааларды көп буйрутмөрөбүз. Ошол менен катар биздин мекендештер Кореядан унаа буйрутма беришип, ортодо бүгүнкү күндө же унаадан жок, же акчадан жок калганын баарыбыз жарандар билип турушат. Эми бүгүнкү күндө чындык кандай экенин сиздерге далилдеп берүү максатында ушул унаа буйрутма беришкен, бирок канча бир айдан кийин унаа Кыргызстанга кирип сатылып жаткандын көрүп, интернет тармактан унаалардын ээлери келип, таап издеп бүгүнкү күндө ошол компания менен бүгүнкү маселени чечүүгө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми чындыгында окуя менин түшүнүгүм боюнча биздин жарандар Кореядан буйрутма беришет, машинаны сатып алышат, андан соң аны Кыргызстанга алып келиш керек. Ортодо логистикалар иштейт. Салман деген жигитке берет. Салман деген жигит ал киши башка компанияга контейнер алып жөнөтмөкчү болот. Эми болжол менен бир 9-10 контейнерди кармап калышкан. Анткени Салман мырзанын жөнөткөн контейнеринин ичинде болжол менен 4 машинадан болсо, Салман мырза ал компанияга болжол менен бир 250 000 тегерегинен ашык акча карыз болгон. Келишим боюнча, эгерде Салман мырза контейнер жөнөткөн акчаларын 14 күн аралыгында төлөбөсө, салган машиналарын бул компания сатып, мындайча айтканда биздин түшүнүк боюнча акчасын чыгарып алууга макулдук берип, өзүнүн колун коюшкан. Эми чындыгында азыр бүгүнкү күндө чындык абал кандай болот? Эл келди, ошол машиналарын Кыргызстанга алып кирип сатып аткан учурда баягы элдер ызы чыгып келип, бул менин машинам деп бүгүнкү күндө укук коргоо органдары тарабынан алынган. Эми азыр чындык кандай болот? Эл менен бүгүнкү күндө ошол өкүлдөрү сүйлөшүүлөрүн сиздер менен чогуу көрөлү, биз менен бирге болуңуздар. Ассалам алейкум байкелер, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Биздин аты жөнүбүз Мунарбек Имаров, журналистпиз экен, чек долбоору. Дагы барып келе тургандар же жокпу? Дагы артта келе тургандар бар. Бирин экин келе берет, мындан. Сүйлөшө берелиби? Башла берели, Асандар көрөт. Бул жакта көбүрөөк келиптир, калган өтпөй эле койгон. Так. Отуруңуздар. Бүгүнкү маселе боюнча биз дагы сырттан тааныштык. Азыр биргеликте ачык айкын машина качан заказ берилген, кимге берилген, эмне себептен сатылып атат, эмнеге сатылып кеткен, ушуну аз тактайбыз сиздер менен биргеликте. Бияктан ким сүйлөйт? Бар эле сүйлөйт. Сизден баштайлы. Муну кармабыз болбосо ким? Аты жөнүңүз? Булар менин атым. Качан машинаны буйрутма бердиңиздер? Биз Кореядан алганыбыз числолор менен далил менен көрсөтөйүн ар бирине. Бир эле машина канча машина? Жок, биздики меники 2 машина. 2 машина. 2 машина. Далил менен көрсөтөйүн ар бирин. Качада турат, качада. Сен бул жакка келип алсаң болот, жанына отурсаң. Көрсөтөйүн. Мен буну бир машинаны Сыймык деген баладан алгам.
ал өзү деле далилдеп берет. Постоянно иштешип жүргөн бала. Могу машинанын турган жери. Энкардан алынган бул машина. Бул турган жери бул бир кетти. Бунун акчасын төлөгөндөрүм эми банктерин задат которуп могу балага. А бул андан кийин ондай болгон. Экспресс шоуринг алып барып берген. Но машина келди деп. Экинчи катарда өзүң көрүп атасың. Андан кийинкиси жүктөлгөндөрү бар. Но контейнерден кайсы машиналар жүктөлгөндөрү. Контейнердин номери уже ал жака өттү. Мына шоуринг листтери, мына контейнердеги машина жүктөлгөн сүрөттөрү. Андан кийинкиси мөөнчөн мага чыккан. Мөөнчөн мага чыккан. Бул кетти уже. Андан кийин ал бул бир машина көрчү. Экинчи машина ушуну көрсөтөйүн. Жок, экинчи мага түшүнүктүү. Эки машина. Ушундай, эки машина. Сыймык ким бул? Сыймык бул ошол жактагы мага машина саткан адам. Машина саткан адам. Мен андан алгам машина. Экинчиси Кутман деген бала бар, анда экинчи машина андан алгам. Түшүнүктүү. Алар алды, машинаны салышты кыскасы. Салышты. Ким аркылуу салган экен? Экспресс шоуринг аркылуу салышкан. Биз мага чейин постоянно иштешип жүргөнбүз. Биринчи хозяйны бул Якуп деген бала болгон. Давут трейдинг деп. Алар менен элдерди эле тасыктап берет, постоянно иштешип жүргөнбүз. Андан кийин Салман дегенге сатып жиберишкен экен. Буну билген деле жокпуз мурунчу. Иштешип жүрдүк. Андан кийин фирма өзгөрүп кетти деди. Андан кийин ошол боюнча клиент болуп ошол жакта калып кеттик биз. Канча убакыт болду? Салманда. Давут берки сатып жүргөндөн кийин биз кийин билдик да. Ошол жакта калып кетти, ошол менен иштешип жүрдүк. Андан кийин бул жака оказывается Салман карыз экен. Эмегечи, фирмага, логистикага. Билген эмессиздер муну? Аны билген эмеспиз биз. Постоянно иштешип жүргөнбүз, ага чейин деле машиналар келип аткан, Бишкекке келип аткан. Сиз негизи машина алып сатасызбы? Биз машина алып келип сатабыз. Анан келип туруп эле бул жакта Кашкарга, Вейхайда токтолду деди. Андан кийин Кашкарга келип токтоп калды деди. Ошентип ошол жакта жатты. 3,5 айдай болуп кетти да. Жатты. Анан мына чыгат, ана чыгат. Салманда бинасы бар. Биринчи очередь Салмандыкы да. Ошол экспресс шоурингдеги. Анан биз көтүп ага чейин элдер жыйналып, адам таппай койдук. Бизге жардам бере турган. Ага чейин биз абыз менен МВДга кайрылдык. Салман үстүнөн. Салман үстүнөн МВДга, МИДке, посольствого ошол бүт баарына жазганбыз. Алардан толук чыкпай анан бизге жардам бере турган вообще выход жок болуп калган да. Выход жок болуп калып, анан адам издеп баштаганбыз. Ал жактанбы, корейцпи же кыргызбы жардам берет. Эч ким жардам берген эч ким болгон жок. Анан Якуп деген бала мен жардам берейин, аракет кылып көрөйүн деди. Анан биз аларга акча жыйнаганбыз. Канчадан? Проездин акчасын. Сиздер башында жол кере төлөгөнсүздөр да негизи. Жок. Төлөгөн эмессиздерби? Негизи машиналар келгенден кийин төлөнөт да. Канчадан акча жыйнап бердиңиздер болжол менен? Ар бир машинага ошо как обычно төлөнө турган 1,5 миңден. 1,5 миңден бергенсиздер. 1550 суммасын заранее берген. Жалпы канча адам бар? Канча машина? Окши контейнердин саны деген 110 деген 9 контейнер, ага чейин 14 контейнер болду, да. Азыр именно 110 9 контейнер. 9 контейнер, а? Түшүнүктүү. Анан Ханжиде азыр 6 контейнер дагы турат ошол жакта. Акча жолуп бердиңиздер Якуп дегенге? Акча жыйнап берген. Анан кандай жыйынтык болду? Андан кийин бир контейнер чыкты. Ошол жыйнап бергенден кийин. Ал переговор. Сиздер канча контейнер жыйнап бердиңиздер? Биз общий 10 контейнерге жыйнап бергенбиз. Анан булар сүйлөштүк деп айтышты, алардын айтышы боюнча. Биз эми көрбөдүк ал жерде болгонун. Алар сүйлөшүп бир контейнер чыкты. 75-0 ошол менен эле сразу келген. Андан кийин экинчи контейнер уже ал жактан чыгып атат деди, Вейхайда турат деген. Биз толук маалымат жок болгон, Вейхайда или Кашкарда экен. Чыгып атат деди. Жолго чыкты уже, добро берди деди. Аларды биз күтүп эле отурдук. Андан кийин оказывается бул жак чыгып кетти да. Аягы келип. Жок, контейнер чыкты деп сиздер айтып атасыздар. биринчи контейнер келди. Жок, бүт контейнерге төлөнүптүр, туурабы? Ооба. Төлөндү. Якупка кайрылдыңыздарбы? Эмне чыкпай атат? Ал эмне деп жооп берди? Ал бизге мынтип айтты.
азыр общий анча сумманы жыйнаш кыйын да негизи. Ар бир контейнерде 20 миңден канча миңден сүйлөшүлүптүр өзү негизи. Анан мен азыр барып силердин акчаңар болгон 60 миңдей жыйналды. 60 миң канча 60 миңдей жыйналды. Азыр мен буну барып общий төлөп койсом, ал да өзүн страховка кылды да. Ал биз үчүн туруп берген адам болуп атат да, мындай айтканда. Биздин проблеманы чечип берген. Аны общий барып туруп общий сумманы төлөп койсом, улар эртеңен наркы Салмандын акчасы көп суммада карыз болгон экен да. Анан бул сумманы алгандан кийин мени сага бере албайбыз. Отказ кылып койсо мен силерге жооп беришим керек болуп калат деп ал айтты. Что полный сумманы бере албайм. Мен азыр барып муну 20 миңди берсем, кийинки сумма дагы берилет деп экинчи контейнер чыкса, үчүнчү контейнер ошонун орто аралыгында 20 миңден берип туруп ошол көбүрөөк 60 миң доллар 20 миң сүйлөшсө, азыр 3 эле контейнер чыга турган болсо, 3 контейнер эмес, андан көбүрөөк чыгарганга аракет кылып көрөйүн деген максатта ошентип айтты да. Биз да аны туура түшүндүк аны. 20 миң берилгенден кийин экинчи контейнер бул чыккандан кийин үчүнчү контейнер башталды дегенде бул алып барып берейин деген окшойт биздин оюбузчачы. Ал экинчи контейнер чыкпай эле ошол боюнча катыды. Туруп калдык аны 13 күн өтүп кетти, 14 күн өтүп кетти, эмне болдук десек, ал эртең барам, убакыт өзүнүн жумуштары менен бошо болгон окшойт. Эртең барам, бүрсүгүн барам, ошол менен бул жакта эле мен Ошто турам өзүм. Оштон бияка чото бияк менен кабарлаштым. Буга чейин мындай ситуациялар болгон да. Абу деп бир башка эмелерде ситуация болгон. Руслан деген бирөө алып чыгып, ушунун кудум эле ушундай болгон. Буга байланышсам бул анда келиңиз, экөөбүз өтөлү деп келип эле эмеге центральный аппаратка таможняга бардык. Ал жактан айтты. Ошентип сүйлөшүп атканда бул жак тааныштарын аркылуу билиптир, уже контейнер келиптир депчи. Анан кандай келип калат биз билбедик деп эле түшүнбөй калдык. Анан бул интернетке кирип туруп эле эме болду. Лалафодон карай калса эле өзүнүн машинасын таап алып ал жактан. Анан бул сатыкка чыгып кетти ужечи. Анан мен бул экөөбүз бул жака келдик, сразу алуучу адам болуп эле. Келсек, могул жерге. Келсек, бул жерде бир 4-5 машина туруптур. Анан 102 кызматын чакырдык. Алга чейин 102 кызматы келгиче 2 машинаны айдап кетишти. Бул жакта индир. Общий 6 машина турган бери. Анан 2 машинаны айдап кетишти. 4 машина силер өзүңөр контейнерге жооп бер деди. Аны да биз калдык. 4 контейнер 102 келип туруп бул жакта отпечатка кылды. Мен бир машинам бул жерде турат, бир машина бул жерде жок да. Кыскасы ошондой. Түшүнүктүү. Кыска сатылып баштаган экен да. Ошол моментте келип калгансыздар да, Айдап кеткен балдардан да может эле жүрөт арабызда эле. Так, түшүнүктүү. Эми Нурсултан мырза менен сүйлөшөлү. Муну могул жерге коюп коеюн. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен Нурханов Нурсултан Темирбекович, Токтогул шарк кеңешинин депутаты жана ушул Devon компаниясынын жана Кыял трейдинг компаниясынын генеральный директору болом. Учредитель ага мен болом. Сизге бул машиналар кантип келип калды? Мен микрофондон демек коюп коеюн. Мен Сүйлөңүз. өчүркөчү. Ноунугумду жаап койчу. Мен Devon компаниясы, Кореядагы Инов компаниясы менен партнермун. Инов компаниясы менен биргеликте биз логистикалык услугаларды көрсөтөбүз. Эгерде документально көрсөт десеңиздер да документально баардыгын көрсөтө алам. Биздин Инов компаниясы менен баардык келишимдерибиз, андан башка кечиресиздер. Инов компаниясы менен биздин партнерский келишимдерибиз бир жагы англисче, бир жагы орусча. Мынакей көрсөңүздөр болот. Андан сырткары нотариалдыктагы Кореядан нотариальная доверенностьтагы мен как генеральный директор болуп ушул эсептелем. Бул биринчиси. Экинчиден биздин ушул Инов компаниясы менен экспресс шорингдин ортосунда биз логистикалык услуга көрсөтүү жөнүндө ушундай договор болгон. Бул жерде Цой Салман деген бала ушул экспресс шорингдин, ушул байкелер айтып аткан экспресс шорингдин ушул өкүлү болуп эсептелет. Бул экспресс шорингдин биздин компаниянын алдында абдан карыздары көп болуп кеткендиктен бизде өзү 14 күн отсрочка. 14 күндөн ашып уже айлап, 2 айлап, 3 айлап кеткендиктен
договордун негизинде, келишимдин негизинде биз Салмандын өзүнүн кол коюп берүүсү менен Салмандын бизге ким машина жүктөсө, мисалы бул байке жүктөсө, контейнердеги жүк бул байкеники болуп эсептелет. Жүктү өткөрүп храненияга алып койгонбуз. Хранение деп коет, бул эгерде келишимдер аткарылбаса, бардыгыңыздар билесиздер, любой компанияда жүктү токтотот храненияга. Храненияда 14 күндүн ичинде булар акча төлөп бериш керек эле, бирок 14 күн эмес, биз 4 ай күттүк. 4 ай күттүк, 4 айдан кийин анан биздин Кореядагы өкүлдөрүбүзгө ошол Якуб деген бала байланышка чыгып, Якуб деген бала ошол азыр Салманга сатты, экспресс-шоринг деп айтып атышат, бирок кээ бир маалыматтарга караганда экөө чогуу эле иштетишет деген дагы маалыматтар бар. Кезинде өзүнүн жол киренин себестоимостунан азыраак кылып ташпа баштаганда дагы мен видео чыгаргам. Именно мен ал компанияны айткан эмесмин, бирок бүгүнкү күндө баа $1,500. Эгерде $1,450 болуп аткан болсо, анда бул жерде бир мандем бар, махинация болушу мүмкүн. Мен логистиканын өкүлү катары бүгүнкү баа $1,500 деп мен өзүмдүн баракчама жарыялагам. Андан сырткары Цой Салман бизге болгон келишимди аткарбагандыктан биз контейнерлерди храненияга койгонбуз. Анан ошол Якуб мырза келди, мага маалымат келди, бул жактан ушул жол кирелердин акчасын чогултуп жатат деген маалымат келди. Бирок мен ошондо ичимден аябай кабатыр болдум. Бул экинчи жолу элди алдап кетишпесе экен деген менде баягындай жаман ниет болду. Анан биздин компаниянын алдында $300,000 болсо, бул $60,000 чогултуп, кантип бул биздин контейнерлерди чыгарып кетем деп бул келе жатат деген дагы ой жаралбай койгон жок. Биз күттүк, договор боюнча биз 4 айдан кийин дагы ошол бир нече убакыт храненияга кармагандан кийин дагы биз келишимге макул болдук дагы. $20,000 бөлүп беришмек $20,000. $20,000 берген сайын биз бирден контейнер чыгарып беребиз деп убадалашканбыз. Келишим түзүлгөн. Ошол келишим болгондон кийин булар Салман мырза биздин офиске келип, Якуб мырза $18,000 берип койгондугун айтып, $18,000 таштап кетип, 2-3 күндөн кийин келип дагы $2,000 алып келип берип, буну мен өз жаныман берип жатам деп айткан кеби бар экен. Бул менин маалыматым боюнча, бирок мен бул нерсени документально силерге далилдеп бере албайм. Бул сөз мен офистеги өзүмдүн коллегаларымдан уккан сөзүм. $18,000 берип, бирок 2-3 күндөн кийин келип анан $2,000 берген дагы биз убадабызга туруп, биринчи контейнер 75:00 биз чыгарып бергенбиз. Андан соң бул балдар жоголуп кетишти. Байланышка чыгышкан жок. Эч кандай биз менен кабарлашкан да жок. Биз артынан 1-2 жолу чалдык. Бирок биздин келишимдин ар бир компания менен келишим түзүп атканда, бизде ушул келишимдин 12 пункту бар. Мен сиздерге 12 пунктун окуп берейин. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, а также при возникновении разногласий относительно его толкования стороны стремятся урегулировать спор путем взаимных переговоров. Если соглашение не достигнуто применительно только контейнерам, оплата по которым не произведена в течение 14 дней с даты прибытия на китайскую границу Кашгар, исполнитель уведомляет заказчика о продаже автомобилей. А заказчик соглашается на продажу автомобилей, находящихся в соответствующем контейнере, и обязуется не выдвигать возражений против такой продажи деп турат могул жерде. Бул кечирип турасыздар. Машиналар биздин алдыбызда. Кечиресиздер, мен аягым ачыгам. Бул биздин ушул экспресс-шоринг менен түзүлгөн келишим. Кечиресиздер, Мунарбек мырзанын сурооңузуна жооп берейин, андан кийин мен сиздердин суроолоруңуздарга жооп берем. Андан соң бул договорду булар аткарган жок. Анан биз уведомление жөнөткөнбүз. Бул уведомленияда жазылып турат: подтверждение уведомления о продаже автомобилей деп. Бул жерде биз Цой Салманга уведомление жөнөтүп атабыз экспресс-шорингке. Кореяда билесиздер, бул жактагыдай эле кол эле коюп койбойт, ал жакта ушундай ар бир договорго отпечатка да коюлат. Бул Салмандын отпечаткасы. Түшүндүңүздөр,
Баштан сата бербей деп атып чыкты койуп жатат. Бул контрактта ошондой. 12-нчи. Кечиресиздер. Биз контейнерлердин хранениясынын убактысы бүтүп калгандыгына байланыштуу Кыргызстанга киргизгенге мажбур болдук. Анткени мындан ары сактаганга ал жакта жол берилбейт. Кыргызстанга кирип биз машинаны сата баштаганда Кореядан Салманды элчилик кармап, элчилик менен биргеликте биздин офиске келип, кече күнү кайра мондай договор кол коюп кетти контрактка. Бул жерде эмне деп турат? Бул корейский дагы бар, орусчасы дагы бар. Соглашение о согласии на продажу автомобилей в случае неоплаты контейнерных перевозок. Бул соглашенияда биз дагы 7 күн убакыт берип атабыз. Эгер 7 күндүн ичинде экспресс-шоринг келип биздин компаниянын алдында карызын баарын төлө деп айтпайбыз. Төлөп баштабаса кичинеден берип, биз анда кайра эле машиналарды сатканга милдеттүү болуп калабыз. Биз азыр элчилик менен биргеликте офис, биздин коллегалар машиналар кандай турса ошондой турат. Биз сата баштаган машиналарды кайра арт калдырып, бардын коюп койдук. Опечатать этилгендер опечатать этилди. Эгерде укук коргоо органдары келип, кайра дагы башка машиналарды опечатать этебизсе, биз аларды укук коргоо органдарына өткөрүп бергенге биз даярбыз. Кыскача ушундай маалымат. Баарын түшүндүрүп бере алдым деп ойлойм. Түшүнүктүү. Кана сиздин вопросуңуз, сиздин ким суроо берип атты эле? Мен сурайм. Биринчи бияктан баштайлы. Мындай. Бул экспресс шоринг менен Инов компаниясы деп аталат. Договор түзүшсүн. Договорду Салман менен түздү да, мисалгачы. Салман только перевозкага акча алат. Только перевозкага машинаны жеткирип берген үчүн эле. Ичиндеги машина биздики да. Элдик болуп атпайбы? Ичиндеги машина элдики. Салманга тиешеси жок. Салманга тиешеси жок. Макул. Салманга тиешеси жок. Сиз канча машина? Бир машина. Бир машина. Салман менен ортодо договоруңуз барбы? Бул меники деп. Кагаз барбы? Только жеткирип бергенге эле ал жоопкерчиликти да баштан. Жок, кагазыңыздар барбы мындай? Договор. Болгон эмеспи? Эч нерсе жокпу? Бул жерде Кыргызстанга келген машиналардын 100%-ында ондой эч кимде договор жок. Келишим түрүндө келишет, ол эмелер, шорингдер машинаны алып келип беришет. Олар жүктөп, мынанты биздин атыбызга машиналарды жөнөтөт инвойс менен. Биз бу жерден ошо инвойс менен прием алып алабыз. Сиз муну берсеңиз, азыр Мунарбек мындай да. Бул жакта машина келип атканда, бул жакта no invoice да. Бул инвойсту любой эле жаган постоянно иштеп жүргөндөр компьютер менен өздөрү эле жасап коет. Любой адам жасайт буну. Мынчаны чыгардыңызбы? Мына мынчан жерде No контейнердеги. чек, мына Кореяда иштейт. Мына мынчан документтер бүтүп бар, мына турат. Азыр айтып аткан Нурсултан мырзада bunday документтер жок. Bunday эч нерсе жок. Булар только инвойс эле булар жасалган, жасатышкан булар. Мына инвойс эле жасатып, ушунун негизинде получатель өзгөртүп, ушунун негизинде чыгарып чыккан булар. Негизи бул ал жактан сатып алган бүт доказательство менен ар бир адам мына адамга саткам деп да көрсөтүп бере алат. Ал жактан саткан адамдар. Мөнчан буларга чыккан дагы эмес, биздин атыбызга чыккан. Просто булар получатель өзгөрткөн. Ушундай документ болот өзү. Менде мындай суроо пайда болду. Азыр ортодо Салмандар кимге карыз болду? Кайсы компания эле? Инов компаниясы. Түшүнүктүү. Азыр мындай да. Азыр айтып атат эми Инов компания менен экспресс шоринг бул банкротство жарыялап уже жабып койгон ал. Азыр аты өзгөрүп башкача болуп. Бул Салман компаниясыбы? Салман компаниясы. Бул эме Нурсултан мырза ал жак менен экспресс шоринг менен договор түзүп турабы? Ал Салмандын ошонун директорунун өзү менен сүйлөшүп алыш керек болчу да. Бул элдин машиналарын жибериш керек болчу. Бизге бул сен эл үчүн кызмат кылган, сен тем более депутат экенсиң да. Сен ал жакта билип туруп, анан сен жиналган акчаларды билип аткам. Булар дагы алданып калбаса экен деп аткам дейсиң. Сен эмнеге мындай элге чыкпадың дейм да ошол убакытта. Биздин партнерлорубуз тарабынан акча чогултулуп атканын мен ичимде абдан мындай
жаман сезим Сен болгон. ошону кайрылсаң Кечиресиздер, болот эле да. жаман сезим болгон. Бирок эми мен ал жерден чыкканда азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, группада туура сөз сүйлөсөң деле, туура эмес сөз сүйлөсөң деле атайын бир дайындалган адамдарбы, мындай сүйлөтпөй эле талап кетип атышат да. Жок, баары тең Мындай, сүйлөп анан мен ал жерден азыр буга акча чогултуп бербегиле же мындай кылбагыла деп мен айтканга укугум жок. Ал бирөөнүн иши. Мен өзүмдүн компанияма жана мен өзүмдүн башыма гана жооп бере алам. Эгерде керектүү мындай айтып бере турган маалыматтар болсо мен бермекмин. Нурсултан Мен мырза, сөзүн бөлүп ал койдум да. жактан жакшы ниет, жаман ой, мындай предчувствие болду эми, бирок жакшы ниет менен эле чогултуп, кичине акчасы жетпей атканды. Нурсултан мырза, сөзүң бөлүп койдум да. Сөзүң бөлүп койдум. Сен ага чейин билгенбиз, биздин тааныштар аркылуу акча жыйналып атканын билдик деп айтып атпайсыңбы? Ошону билсең, сен именно ошолго эмес, мына элге кайрылуу, тем более Instagram баракчаң бар, башка баракчаларың бар, ошол жерге чыгып, могу контейнерде экспресс-шоурумге жүктөлгөн машинелер хозяиндери, сиздер могу мондой болуп атасыңар, мен контейнерди алып чыгып кетип атам, ошол негизде мындай договор бузулган үчүн деп элге кайрылуу жасап койбодуң дедим да. Сен азыр биз айтпасак, мисалы үчүн биз келбесек, бул жерде эч ким билмек эмес, машинанын баары сатылып кетмек да. Кечиресиздер, мен бул контейнерлерге бизде кимдин машинасы жана хозяиндери кимден ким алган боюнча бизде эч кандай маалымат жок. Биз контейнерди перевозка гана кылып беребиз. Биз бул контейнердин жүктүн ээси Салман. Биз ушул Салмандын жүгү деп гана билебиз. Сен элдин жүгү экенин билдиң да, бирок элдин машиналары бар экенин билдиң. А сен инвойстор, документальный инвойстор жасап атпайсыңар силер азыр. Документальный деп атпайсыңар азыр, чыгып силерди азыр факт документальный киргизип койдук деп атпайсыңар силер азыр. Ошол инвойстон мурунку инвойсторду, фамилиялар полностью бар. Ошолордун ар биринде номери да жазылат. Биякта получатель, күтүп алуучу адамдардын дагы. Анан азыр бул жактан получательдерди кече мына бир случай болду. Атасы менен апасы эч кандай билбейт, тозуп алган баланы. Ал бала дагы билбейт, просто паспортто жиберилген. Бул жакка келип туруп атасы менен апасы кайрылса, баласы менен азыр бир үй бүлө, мындай айтканда, күйөөсү менен аялы дагы катуу бир уруш жаралып да, мисалы үчүн. Бул мисалы үчүн Нурсултан мырза, ал эч ким билген эмес. Ал мындай экен, мындай нерсеге аралашкан балдарын билген эмес. Бүт баары жаш балдар, 2000 жылкынан жогорку жаш балдар мисалы үчүн. Кечиресиздер, ал боюнча бир аз маал кечиресиздер, мен маалымат берем. Сен бир уруп кой, мисалга. Сой Салман, мисалы үчүн контейнерди мен ичиндеги грузтарды алып койгого макулмун деп отпечаткасын коюп берип атпайбы? Бул силерге ал банкрот болуп элек деле коюп берген, договор мурун эле түзүлгөн, чынбы? Биз ар бир адам менен договорду жасап ошондой түзүлгөн да. Бирок алдыгы договоруңарга укук коргоо органдары да баа бериш керек. Себеби деген бирөөнүн мүлкүн алып коюуга, мисалы үчүн мен машина да меники. Аны мен только перевозкага Салманга төлөп атам да. Ичиндеги груз меники болгон үчүн могу түзүлгөн договоруңарды да караштырыш керек. Себеби деген туура эмес да. Мисалга мына жалпак тил менен айтайын сиздерге. Мен бирөөгө доставкага деп пакет бердим деп коюңуздар. Машина сашынан жөн эле койгон. Пакет бердим. Алып кетип аткан таксист бирөөгө карыз экен. Анан могу буюмуң мага жаап калды же болбосо ушул сен мага карызсың деп туруп эле мага келаткан доставканы алып калганга укугу жок да. Ушундайбы? Мына азыр мына Яндекстен деле могу стакан бирөөгө кетирсем, таксист бирөөгө карыз болсо кетип барат, мен стакан коюп берип койгонго укугу жок да. Ошондойбу? контейнердин ичиндеги товардын баары тең машинанын баары тең ушу кыргыз элиники болуп атат да. Бияк Салмандын тиешеси жок башка. Сиздер эме Нурсултан мырза, сиздер Сой Салман менен кандай соттошосуздар, эмне кыласыздар, өзүңөр чечип алыңыздар. Бирок эчтеки машиналарды ордуна коюп берип койгуңуздар болду. Нурсултан эке жооп берип койсоңуз ушул суроого. Кечиресиздер, бул жерден мисалы мен компаниянын өкүлү катары айтайын, бул жерде абдан сумма чоң. Биз мисалы сиз бул байкеге каршы болсоңуз да, бул байкеге сиз мага келаткан машинаны буга берип карызыңыздан кутулуп атасыз, мисалы да. Жок, мындай кылайынчы, бул байкеге сиз карызсыз, туурабы? Бул байке сиз мага бере турган машинаны бул байкеге берип кутулуп коюп атасыз. Бирок мен бул байкеге барып алып туруп, мен машинамды бер, сен тиги менен карызыңды өзүң чечип алып мен айтпайм да. Сиз мага карыз бойдон эле кала бересиз, туурабы? эмнеге? Сиз мага бере турган машинаны бияка берип коюп атасыз, мисалычы. Жок, сен мындай түшүн. Сен эгер ушул келаткан контейнерлердин арасында Салмандын атына машина келатса, анда кармап кал. Ал бөлөк иш. Кечиресиздер, бул жерде Кореяда ишкерлик боюнча, жоолор боюнча, договор боюнча бул жүктүн ээси Салман болуп эсептелет.
ичинде машиналар бар. кечиресиздер, аны кимдики экенин мисалы Салман биздин алдыбыздагы карызды утулса, биз Салманга өткөрүп беребиз, Салман жүгүн. Салман сиздердин машиналарыңыздардын баарын ээлерине тапшырып берет. Андай болду. Кечиресиздер. Нурсултан мырза, мындай да. Азыр Кореяда деле, Кыргызстанда деле андай закон жок да. Бирөөнүн жүгүн бул азыр поддельный болуп эсептелинет. Азыр сенин документиңчи. Укук коргондор баа берсин. Алар баа берет. Мен деле кичине түшүнүгүм бар да, ошон үчүн айтып атам. Ал сен могул адамдын машинасын башка адамга оодарып коюп атасың да. Ал кайсы закондун негизинде сен өзгөртүп коюп атасың ошол. Сен ал укугуң жок болчу да негизичи. А контейнерге макул, контейнер сага караштуу. Ичиндеги бирөөнүн фамилиясын бирөөгө өзгөрткөнгө акың жок болчу да сен. Ошол үчүн жок. Кечиресиздер, бул жерде мен бир нерсени өзгөртүп, же бул Кыргызстандан аттарды алмаштырып же документ жасай турган мен андай полномочиям жок. Бул боюнча Кореяда компания заниматься этет. Жана сиз айтып аткан боюнча жанагы жаш балдар экен, андай экен. Ал жаш балдар эмес, ал биздин колубузда, биздин компанияда иштеген. Ошол жерде контейнерлерди түшүрүп, машиналарды ээлерине өткөрүп берип жүргөн ушул биздин компаниянын балдары. Ал жерде тааныбаган эле эмес, жаш бала дагы эмес, бойго жеткен биздин компанияда иштеген жаш балдар. Азыр мисал үчүн Ош шаарына контейнер келди да. Мен бир сөз караңызы. Эмнесин өзгөртүп койгонсуздар ошондо? Получатель. Получатель. Машиналарды алмаштырып коюп. Кореядан машина мага келе атат да. Кореядан машина мага келе атат. Менин телефон номерим, менин паспортум бар. Ошону получательди бир контейнерде 4 машина болсо 4 получатель бар. Ар ким өзүнүн ошондары бөлөк. Нурсултан мырзанын компаниясы ошол 4 машинаны бир кишинин атына получатель кылып өзгөртүп, анан растамашка кылып коюп атышпайбы? Бизде кабар жок, ал контейнер келгенде. Түшүнүктүү. Азыр эми суроо. Эмне негизинде кантип өзгөртүп койдуңуздар? Бизде ушул келишимдин 12-чи биздин экспресс шоринг менен түзүлгөн договордун 12-чи беренесинде жазылып турат. Биринчиден биз ошол беренеге таяндык. Андан сырткары бизде видео материалдар жана дополнительный соглашенияларга колун коюп, отпечаткасын коюп аткандагы материалдар бар. Өзү ошол жактан Кореядан бул иштердин баарына элчилик менен биргеликте ошол жакта сүйлөшүүлөр жүрүп, ал жакта иштер жүрүп жатат. Мен дословно эмне болуп жатканын мен билбейм, ачыгын айтканда. Биз ушул компаниянын партнерлордун менен чогуу иштешкенге байланыштуу биз бул жакта поручение гана аткарабыз. Биз азыр Салманга дагы бир жума убакыттын ичинде акчаны төлөп баштоосу боюнча дагы келишим түздүк, дагы бердик. Анткени биздин компаниянын алдында карызды алып келип төлөшсүн. Эмне үчүн карыз биздин компаниянын алдында $300,000 болуп жатса, $60,000 менен кантип келип маселени чечип кетем деп акча чогулткандыгы да мага кызык болуп атат. Сөзүңүз каралжы. Эмненин негизинде чогултту? Договор негизинде. Сөзүңүз каралжы. Бул сиз айттыңыз да жана жол кирени бияка келгенден анан берет. Акчаны депчи, анан сиздерге кандай карыз болуп калат? Бул бизде машинаны алып келип берип коюп, мисалы контейнердичи? Жок. Бул жерде мындай. Булардын компаниясы эмес ал жак. Алар Кытайдын компаниясы. Булар аларга тиешеси бир эме тиешеси жок. Булар болгону партнер. Олордун контейнер койду. Мисалы мындай да. Бул Кытайда. Бул шоринг бар. Бунда шоринг бар, бунда шоринг бар. Бул келет буга. Мен доставка кылам постоянно. Бул келет буга. Мен да доставка кылам. Бунун шорингдин аты башка, экспресс. Бунун дагы Мирал, бунун дагы Кыял, мындай ар кандай шорингдер. Жөнү партнер. Ал бияка прямой тиешеси жок. Нурсултан мырза, мына мен сүйлөп коеюн, азыр көрсөтүп бересиң. Анан нолда суроосуна жооп берип коеюн. Азыр мо жооп берип кой анан. Унутуп калган Байка айтып атат, булар жөн гана партнерлер. Жана бул жерде мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин баарыбыздыкы мыйзамдуу болуш керек. Бул жерде доверенность, заверенный. Бул сертификат. Доверенность бул. Жок, мындай эле көрсөтөт. 2026 жыл 31 июлда. 31 жакында контейнерлер эмеде чыгып атпайбы? Майда чыгып атпайбы? Апрелде чыгып атпайбы? Мына 31 июль 2026 экен. Биздин контейнерлер майда кармалган. мындай азыр бир сүйлөп коеюнчу. Азыр сен мындай чын эле элди ойлогон болсоңчу, чын эле элди ойлогон болсоң,
азыр мындай айтканда уурулук жол менен эмесчи, мындай элге сен чын эле элди ойлоп, эл үчүн иштеп жүргөн адам болсоң, макул келсин бул жака, Кыргызстанга келсин. А эмнеге элге бир ооз айтпай, жашыруун түрдө алып чыгып кеттиң да? Сен ладно, биз түшүнмөкпүз. Эгер контейнер киргизип, ошол СВКнын ичинде турган болсо, ар бири даяр болчу, ар бири растаможканы төлөгөнгөчү, ар бири проездди бергенге даяр болчу. А сен жашыруун түрдө алып чыгып кеттиң ошол. Биз жашыруун түрдө саткан жокпуз, анткени Билгизбей сатып атасыз. Айтып койбодуң да сен. Билгизбей сатып атпайсыздар. Эч ким маалымат жок. Ишенсеңиздер, мен сиздер менен бир договорум жок. Мен сиздерди тааныбайм. Мен сиздерди биринчи жолу Биз деле тааныбайбыз. кечиресиздер. Биз деле сизди тааныбайбыз. Анан мен сизге кантип билдирем, мисалы мен сизди тааныбасам. Жок. Нурсултан, мына мен айтайын. Могу жерден сөзүң ача чыгып атат. Кандай да? Мындай болуп атат. Могу жерден сөзү ача чыгып атат. Нурсултандын өзүнүн. Силер жол кире чогултуп атканын билесиңер деп атат. Өзү айтып атат, чынбы? Билгем, экинчи жол чогултпасын деп айтып аткан дейт. Жол кире чогултуп атканды билгем, бирок ташмат чогултуп атабы же эшмат чогултуп атабы мен билбейм аттарыңыздарды. Андай болбойт. Мындай да, мына Кореянын группалары да. Мурунтан иштеп жүргөн группа болсо, ошол группага деле чыгып туруп бир ооз кайрылуу жасап койсоң болмок. Сенчи ушундай мен кимден чогултуп атканын билбедим, мындай десемчи. Бул эми сиз баягы адамгерчилик жактан айтып атасызбы? Ошол да негиз айтып атам. Бул Адамгерчилик бардык жактан айтып атам. Кечиресиздер, адамгерчилик жакка айта турган болсок, чыкпай машинадан барып. Но группа, мына бүт Кореянын группалары. Но основной мына канчалык көп адам болгон жерге булар деле ар бир группада бар булар. Но мондой машиналар чыгат. Ошол жерге өзүнүн деле билдирүүсүн жап билгизип койсо болмок. Жоқ, Машина машина келуде маркеттинг представители бар, экспресс шориктин, ошол жерге айтып койсо болот да. Же ошол жерге токтотуп айтып койсо болот. Жашыруун түрдө документтери тууралашып туруп, машиналарды акырын бизге билгизбей, растаможка кылып чыгарып, ошол жерден эле с места эле сатып атышат, контейнерди түшкөндө эле сатып атат перекупторго. Ордунан арзан нарса берип атат да. Мисалы санатан баш, кечээки санатаны мисалы 10 000 долларга сатып алып, а санатан башы рыночный баға 12,5-13 000 доллар да. 2 000 3 000 доллар ылдый беришкен да, чтоб машиналар бат-баттан сатып туруп, 100 сомдун акчасын чыгарып беришмек. Түшүнүктүү. Кечиресиздер, бул жерде айтып атпайсыздар. Силер маалымат берген жоксуңар, анан жашыргансыңар депчи. Таможнядан швейгени жашырып алып өтүш азыр мүмкүн эмес, өзүңүздөр билесиздер. Азыр цифровизация болуп калган, бүт нерсе наблюденияда. Эгерде биздин мыйзам бузуу жолу менен же бир контрабанда, же бир башка бир нерсе алып кирип, мен бияка алып келип саткандай, мен башым экөө эмес. Бул биринчиден. Экинчиден биз сизде бул контейнердеги машиналарга биздин өзүбүздүн карыздарыбыздан сырткары 87 000 долларбы же 90 000 долларга жакын акча растаможка кылдык. Бүт мыйзамдуу растаможкалардын баары төлөнгөн, госпошлиналардын баары төлөнгөн. Эми мен азыр айтат элем, бизге мына дагы бир договор түздүк. Эгерде 7 күн ичинде акчаларды алып келип берип баштайбыз деди. Бул машиналар храненияда турат. Мен эгерде мыйзам бузган болсом, же бир мен сөзүмдүн аягына чыгарып койсоңуздар, кечиресиздер. Сен ушу 7 күндөн кийин Салманда эчтеке жок. Салман уже өлдүп жок. Бере албасаң не кылабыз? Азыр Салманның акчасы жок азыр. Мына жана группадан айтты. Байкелерим менде 0. Кабырсагыма акчам жок отурам. 0. Эмне кылабыз? Эгер 7 күн макул бериптир, 7 күн жок болсо эмне болот? Сөзүгө кошумча да, эгер ошол акчасы жок эле эмес, эми Кудай сактасын, ал бул жашоодон өтүп кетсе эмне ситуация болмок? Эгерде Салман бул жашоодон өтүп кете турган болсо дагы Кудай сактасын, эми Алла өмүрүн берсин. Эми анда дагы ушинтип отуруп кеңешебиз. Кеңешип кеткен бармак оорубайт дейт. Бул жерде өгүз өлбөсүн, араба сынбасын дейт. Сиздердин артыңыздар менен мен дагы карыз болуп калгым келбейт. Эгерде мен миллионер же бир башка адам болсом, мен карызды өзүм жаап берип салсам болот эле. Мен да карапайым элдин мен баласымын. Мен миллионер эмесмин. Же күпүлдөтүп берден шаардан квартираларды алып койгон эмесмин. Кудай өмүрүн берсин. 7 күндүн ичинде төлөп, биз бардык карызды төлөп бер деп жаткан жерибиз жок. 7 күндүн ичинде төлөп берип ишеничке кирсе, анан дагы сүйлөшөбүз да. Салман менен өзүнчө соттошобуз, элдин машинасын бергиле да силер. Биз элдин бир дагы машинасын алган жокпуз, дагы бир жолу айтайын. Биз элдин бир дагы машинасын алган жокпуз. Эл менен бир дагы келишимибиз жок.
болгону мына жана адамгерчилик деп атасыздарбы, мына адамгерчиликке барып, мыйзамды сыйлап, элчилик менен түзүлгөн кечээки чогулуштагы келишимди колдоп, биз храненияга коюп койдук. Бул машиналарды мына өзүм башым менен сөз берем, эч жака сатылбайт, эч жака кетпейт. Кааласаңыздар, мынакей эртең ошол укук коргоондарына барып чогулуп печатать этип коелу. Бул Жусон деген компания Кореяда 5-6 көп баягында биздин ар түрдүү шорингтер бар да, иштешет экен бул компаниячы. Көбү менен эле контейнер коюп берет экен, олар алып келип туруп акчасын берет экен да. Бул нерсе мен билгенден 3-4 эмеге компания приложение болуптур. Ушунча көпүлөр бар, 9. Сатып акчасын чыгарып. Ким чыгарып берсе акча алат. Кандай чыгарып берди? Бул район ар бир контейнер $30,000 жетпеген акчага засенка болуп деп предлагать этишкен экен да. Эч ким буну албайбыз, бул элдики. Биз элде эртең барсак деле бул ызычуу болот, бизге проблема болот. Бизге кереги жок да, баары отказ болот. Мисалы мындай да. Булар мисалы шоринг болуп иштешип жүрсө, ар бир инвойсто получательдин не только номери, жашаган үй, адрес полный жатат. Ар бир адамдыкы, ар бир машинанын получателинин. Аны деле көргөнгө булардын толук укугу бар. Анткени шоринг иштеп жүрөт ошолор мененчи. Ошол жерден бир адамга чалган жок, мисалы үчүн, могу силердин машинаңар экен, ушундай вопрос болуп атат. Элдин эмелерин ошол көрсөк болобу? Элдин вопросторун талашып элге жардам берип жүрөбүз дегенде, биринчи очередь ошол моментте любой контейнерди алып, допустим, 9 контейнер залогдо деп да, 9 контейнер бирөөсүнөн эле алып туруп, могу документти алып чыгып туруп, могу машина могу адамдык экен, номери жазылып турат, полный. Адресинен бери, үйүнөн бери чалып, байке ушундай болуптур. Силер мисалы биякта эле бизге келсе болмок да, любой бирөөгө чалып, силердин машинаңар ушундай залогко алып калыптыр, акчасын чогултуп берсеңер, если элге жардам берип ошол убакка чейин келип жүрсөчү, биз силерге жардам берели, машинаңарды чыгарып берели. Плюс еще тияка эми булар акчасын бергенде карызы кыскарып да деген Салмандычы. Түшүнүктүү. Кечиресиздер, аны инвойс жөнүндө айтып калбадыңыздарбы? Бул инвойс сиздердин колуңуздардагы инвойс деген кимдин печати турат? Мисалычы, карасаңыздар. Салман логистика деп турабы, значит биз бул инвойсторго эч кандай тиешебиз жок. Муну экспресс шоринг ошол салмандар жасаган болуп, биздин ал жака биздин компаниянын печати да коюлбайт. Ал инвойсторго Компаниялардын буякта ген директору ким? Биздин компаниянын генерал директору мен. Ол Кореядагы. Кореядагы мистер Ю. Ю Хо. Ооба. Ошондо получается инвойс канча өзгөртүп, Мен ал жактагы маалыматтарды толук билбейт экен байке. Сиздердин колуңуздардагы инвойстордо ошол кайсыл печать басылып турса, ошол печать жасаган болот. Биз ал компания бир печать башка компания баса албайт. Султан мырза. Анан кечиресиздер. Жок, мен могул сиздердин инвойсуңуздарга деле мен тиешем жок. Мунун печатын караңыздар, ким баскан биринчиден. Бул оригинал инвойс ушул да. Жок, сиздер келген инвойсторду дагы карап көрүңүздөр. Ал жакта да кимдин печати турат, тактаңыздар, эртең таможнядан ал базадан чыгат. Ошол жактан чечише аласыздар аны. Таможняда мыйзам чегинде ал жерде силер айткандай цифровизация деген. Бирок ошол моментте как бы силерде тааныш болгондой болот да. Анткени эмнеге дегенде, бу жерде адамдар бар. Предварительный растаможка деген. То, что машина келет, жолдо келатканда жетишпей калат по времени, срок мененчи. А машинанын дата выпускасы бар да. А если непроходной болуп калса, тройной растаможкачымы бир машинаныкы. Ошол жерде биякта адамдар бар, предварительный кылган адамдар бар, бирок негедир силер таможка растаможка кылып дополнительный чыгарып кеткениңер ошол Мындай да, Нурбек, бул жерде азыр бул жактын сөзү менен айтып атам, аз бул жакта бул бала предварительный кылган, алдын ала растаможка кылган. Мен да кылган бир машинага. Потому что срогу келип калган болчу да. Ошолор турат, экөөбүз тең. Ал жерде бул дагы айтмакчы, бирөө тааныш сыяктуу, бирөө сүйлөшүүлөр аркылуу болуп кеткенби түшүнбөдүк да, же башкача системада таможнядан билбейт экенбиз эми. Бирок предварительный экада 2-3 адам кылган заранее. Төлөп койгон. Бул жерде чектери да бар да.
Дәлелдер бар бул боюнчачы. Сөздөрүңүздөрдү бөлөйүн мына. Мен 1 ай мурун таможняга барып текшерткем. Мен инвойсун таможнядан чыгарып көрсөтүп берген, тартып алгам телефондон. Кандай өзгөртүп сатып атат? Мисалы мен түшүнбөй атам да ошону. No. Чек. Чек көрсөтүп берем. Бажет төлөмдөрүн заранее төлөгөнбүз. Түшүнүктүү. Кандай өзгөртүлгөн? Суроо. Мага дагы бир сөз берип койсоңуздар, тиги байке айтпадыбы, башка компанияларга предлагать этип, анан сатыш керек болуп, минтип депчи. Биз бул жерде ушул жанагы мен да группасына кошушкан. Группасынан ошол жерде Якуп жана Салман деген балдар бар экен. Алар өзлөрүн коргоо максатында элдин башын айландырып атат. Ушинтип эле айтайын. Бизге жардам берип алам. Эч кандай жардам берген жок. Биринчи 20 000 долларды да толук берген эмес. Салман өзү 2 000 доллар кошуп алып келген, бирок калган акча каякта экенин. Ал сумманы полный берип таган 100 сом чыгарып алган элек контент. Жок, андай болмок эмес. Келишимди аткармак. Биз 20 000 доллар берилери менен сразу 7500 деген контейнер чыгарып бергенбиз. Элдин сиздердин башыңыздарды айлантып атат ал жерде. Мен ушинтип эле айтайын. Кечиресиздер. Эмнеге Якуп акча чогултуп, бирок берген жок деген биринчи маселе. 300 000 долларлык карызды кантип 60 000 доллар менен чыгарып кетмек деген экинчи маселе. Үчүнчү маселе, бул жерде 42 000 доллар кайка кетти деген маселе. Ал берем деп атат, бирок бере албайт. Экинчиден дагы бир нерсени эскертип айтып кетейин. Мен баягы менин жеке маалыматтарыма караганда, бул Салман деген баланын ошол Кореяда Ханжин деген компаниянын алдында дагы 1 миллион доллардай карызы бар экен. Бул ушундай да маалымат бар. Бирок такталган маалымат, бирок бул биздин офистеги сөз болгон сөз бул. Экинчиден инвойсторуңуздарды ошол кимдерге келген болсо барып карап көрүңүздөр. Таможняга бериле турган сурооңуздарды таможняга бериңиздер. Биз эч качан мыйзам бузуулукка барган эмеспиз, мыйзамды бузган эмеспиз. Таможняда эч кандай тааныш тунушубуз да жок. Мен ошентип эле айтайын. Предварительный растаможка, но таможнянын акчасына, мен сумманы төлөгөм растаможкага предварительно. Сумма төлөнгөн заранее. 1 ай мурун төлөнгөн бул. 1 ай мурун төлөнгөн растаможка. Азыр эмнеге таможня органдары карабай, растаможка төлөнгөндөн үстүнөн дагы төлөтүп, башка адамдын получателге өзгөртүп чыгарып таштап. 2 жол. Алдын ала растаможка кылгандардыкын ушу контейнерлер именно ханттан чыгарылганда, заказной чыкканда, Анткени Бишкекке келгенде Чыкпай калат эле. ошон үчүн буларды ошол жактан чыгарып, машиналарды күн-жум кылышкан да. 4 Бишкектен чыккан, 6 канттан чыккан да. Бул машиналардын азыр деле мага контейнерлер чалышат. Таможниктен пожалуйста, ГАИге жөнөтүп койчу, элдер кантка бара албайт деп жалдырасаң дагы определенный өзлөрү определять этип кайка барарын бул торгарттан айтып жөнөтүп атышат. Мурда бир гана ГАИден гана растаможка болчу, Кореядан келген машиналар. Бирок азыр менин маалыматыма караганда Манас аэропорту жакта да бир СФК курулуп бүтөйүн деп калыптыр. Ошого байланыштуу ал жака көчүрөт деген маалыматтар бар. Жарым келип аткан контейнерлерди бул торгарттан определять этип, сен бул жака барасың, сен бул жака барасың деп жөнөтүшөт. Биз ал кантка барып калганы же ГАИге келип калганына биз эч кандай бизди бияка жөнөтүп бер же тияка жөнөтүп бер деп айтканга биздин укугубуз жок. Андан сырткары просроченный машиналарга биз просроченный акча төлөдүк. 600 000 төлөгөн машиналар болду, растаможка кылдык. Жалпысынан где-то азыр бүгүнкү күндө 90 000 доллардай. 90 000 доллардай. Бул маселе кечиресиз байке. Эгерде менин жеке маалыматым боюнча, эгерде сиздер ашыкча таможняга акча төлөбөгөн болсоңуздар, кийин ошол акчага башка машинаны растаможка кылып койсо болот деген маалыматтар бар. Ал акчаңыздар эч жака кетпейт. Билебиз, ал маалымат бизге кереги жок. Кереги деле жок да. Биз ал маалыматты баардыгыбыз баштабыз эле керек да. Биринчи ай эмес же биринчи жыл эмес машина менен иштешип жүргөнүбүздөрчү. Ал маалымат бизге кереги жок. Бизге конкретно биздин дело менен маалыматтар керек. Биздин сиздерге беребиз. Элге Кыргызстанга келгенде 1450 доллардан берет элек да. Жол киресин беребиз, растаможка кылган акчасын беребиз дагы, өзүбүздүн машинабызды салып кетпейли. Болбосо мыйзам чегинде соттошолду да акыры түбү документтин башы эң түбү биз, акыры түбү машина бизге кайтат да. Түшүнүктүү. Сиздерге машина керек? Сизге эмне керек?
бизге карызынан утулуш керек экспресс-шоринг. Биз каршы эмеспиз да. Биз Мен акчаны сиздерден экспресс-шоринг силерге каршы эмес да, силердин компания. Мен сиздерден машина алдым беле? Мен сиздерден машина алдым беле? Биздин башынан сен жүрүп Сен жүрүп отпойсуң. Силер жүрүп сатып атпайсыңар. Мен сиздерди биринчи жолу көрүп атам. Сен азыр экинчи жолу көрүп атам. сен өзүңө күнөөлүү деп эсептейсиңби азыр ушул ситуацияда? Мен эч кандай күнөөлүүмдү эсептебейм, анткени ар бир компаниянын да укугу, ар бир компаниянын финансылык бөлүгү да корголуш керек. Бул компаниянын биринчи максаты. Андан сырткары мен сиздерге суранат элем да, кеңешип кеткен барма корбойт, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Сиздер ошо укук коргоо органдарына да кайрылып турсуздар. Мен барып сурак дагы берип келдим. Ошол азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Биз эми азыр сиздер арыз жазгандан кийин мен менен мамлекет сүйлөшөт. Мен менен уже мамлекет сүйлөшөт. Бизди аз көрүп атасыздар. Өнүгүү өсүп болуп атат. Укук коргоо органдары мурункундай эмес. Сиздер айткандай тааныш, тунуш деген нерсе тайке жээн деген өтпөйт. Мыйзам чегинде мамлекет эмне деп поручение берсе, эмне деп чечим чыгарса, мен аны аткарганга даярмын. Ошондо Болду. Нурсултан, мындай турбайбы? Азыр силердин мындай конкретно по факту жообуңар, силер мага заявление жаздыңар, мисалы үчүнчү. Силер мага заявление жаздыңар, мен силерге эч нерсе отчет өтүпмүн, мен таза өкмөттүн астында жооп берем. Кечиресиздер, баягы группада ар кандай сөз болуп аткандыгына байланыштуу менин соцсеттеги группадан көрдүм. Соцсеттеги аккаунтуна да комментарий жазгыла, кээ бир адамдар сөгүп атышат. Ошондуктан мен сиздерге ошол отчитип атсат экен эмес, ушул жерге тегерек столго отуралы, эмне көйгөй болуп жатат, кандай болуп жатат, ошону чогуу чечели деген ой менен сиздерди чакырдым. Көйгөйдү сен мурун эле билип отпойсуңбу? эмне дейсиң? Биздин оюбузду дагы айталы. Менин оюм эми азыр тергөөнүн жыйынтыгын күтөлү. Анда Эмесе, бул жерге чакыргандын кажети жок болчу да. Нурсултан мырза. Биз чогуу бул жерге келип чакырып, маселени чогуу чечели, келгиле дегендин сөзүнүн кажети жок болчу. Жок. Эмне негизинде берге чакырдыңар, билбейм, бирок ошол группада эле, ошол жерде эле жазып койсоңор болмок. Мен только мыйзам чегинде жооп берем, силерге эч кандай мындай түшүндүрмө бере албайм деп туруп эле. Анткени мен өзүм закон, өзүм мыйзам менен, өзүм компания менен иш алып барам. Азыр мындай да, Нурсултан мырза, сен мындай карасаң, сырттан караган адамга өзүн өзү коргоого чакыргандай эле болуп атат. Сен өзүң жакты коргогондой болуп эсептелип атат. Азыр биздин ой боюнча ар ким өзүнүн ою менен анан суроо берейин деп аттым. Өзүн коргоого чакырып жатат. Жок. Бул жерде маселе эмнеге чакырылды? Ошону эле билип алайсың. Азыр сен айтып атпайсыңбы, биз мынанча күн кармадык, кармап турдук, анан андан ары күтө албай чыгарып таштадык депчи. Мисалы үчүн Ханжин деген фирманы айтып атпайсыңбы, ага да карыз экен деп. Ал контейнерлер 6 айдан ашты. Бизден да көп суроктор турат да. Ал эмнеге ошолорду, ал Кытайдын закону деле бирдей да, бул жактачы. Эмнеге ал жерде турат дагы именно бизге суроого өтүп кеткен адам болуп сен чыгарып коюп атасың да. Мен дагы эмнеге чакырдым деп атпайсыздар. Биринчиден ошо маселени жеринен чечкен, ушундай тегерек столдун үстүндө сүйлөшкөн маселе сөзсүз чечилет. Мен сиздерди чакырган себеби баардыгыбыздын обстоятельстволорду ортого салалы. Анткени группада көрдүңүздөр, тиешеси жок эле адамдар мени сөккөндөр да болду. Бирок башында мен бир аз сөккөндө кыжалат болот эле, бирок ошого карабай мынакей сиздер менен сүйлөшөйүн деп бул жакка чакырып отурам. Эгерде салман төлөй албай калса же дагы бир башка маселе жаралса, анда дагы мен ушул элди коргоо деп атасыздар, элге жардам берет. Мен Кореядагы компаниялар менен сүйлөшүү жүргүзүп, элге кандай кылганда ыңгайлуу болот, кандай кылсак бир ортолук чечимге келе алабыз. Мен ошондой сиздерге жардам берейин. Мен бул жерде кечиресиздер, мен маяна чыгайын десем, ошо сиз буза берет экенсиздер. Бул акчаны Салман төлөй албайт. 250 миң доллар экен. Мен жана сүйлөштүм, ошол жерде иштеген балдар менен. 250 миң долларды биз деле төлөй албайбыз. Жок, мисалы мындай да, биз төлөй алган нерсе, жок, биз төлөй алган нерсе, биз чогулткан жанагы 62 миң доллар чогулду бизге. 62 миң долларды беребиз. Жол киренин акчасы. Силер растаможка кылганыңарды, ал
Албетте берилет. Ал эми мисалы силер растамашка кылып койдуңар, бизге машинаны бергиле деп азыр эч ким бул жерде Ар бири берет. Жок берип койсун анда. Мен ушу оюмду жыйнап азыр ушу тергөө жүрүп аткан убакта бир сөздү ашыкча сүйлөп алыштарынан мен өзүм коркуп турам негизи эле. Анткени сөз тилиңден чыккандан кийин сен сөзүңдүн кулусуң, сүйлөй электе сөз сенин кулуң дейт. Мен ниетим таза. Мен бир эч качан ушу бирөөнү күйгүзүп же бир башка нерсе кылган адам эмесмин. Эгерде Салмандын договору боюнча күтөлү, эгер Салман төлөй албай калган шартта, анда ушинтип дагы тегерек столдун үстүнө отуруп, бул маселени жакшы жакка чечилишине мен жардам берейин. Бирде мындай болуп атат. Бул айкеле төлөй албайт айтып атат. Жок. Анда байке мында Жок, акча жок. Мына ошол 7 күн дедиңизби? 7 күндөн кийинки тергөө стол ушул мына. Мисалы мындай да. Эмнеге биз азыр ошол машиналардын жол киресин берип, растамашка канча каражат коротконуңарды берейли десек, биздин машина берет. Сиз көнбөйт. андай болбойт. Ээ боло албайт Ал мейли карызы $300,000 болобу, $250,000 болобу, ошондо деле $62,000 мен айта берейин. Азыр закон ченемдүүлүгү чечилди болот, закондун ченемдүү түрдө машина бизге кайтат, бул 100%. Себеби мен ал машинаны Кореядан сатып алганым жөнүндө маалымат Кореяда дагы бар. Кайсы Кореядан сатып алганым, акча төлөгөнүм, чектерим, ал мүлк меники экени, ал 100% гарантия. Тастыктап берет. Тастыктап берет. Бул жерде двойной материал жазалганы документ. Булар эметкени боюнча, ал тастыкталат. Подделка документ боюнча 100% тастыкталат. Эми мен Нурсултан мырзага айтып атам. Эгер законный түрдө чечсек, биз силердин растамашка кылганыңарды, тиги пунуңарды мамлекет карабайт. Мамлекет машинаны өткөрүп бергиле деп эле коет. Бизге. Эми мен Нурсултан мырзага айтып атам. Силер азыр Салмандан карызыңарды ала албай жатып, растамашканын акчасына да күйбөгүлө. Мисалга да. Түшүндүк. Мына байке сиздин атыңыз кеп? Дүйшөн байке. Айтып атат, акыры бар бизге такалат дейт да закон. Ооба. Акыры мамлекет айтат, кайра машинаны ээлерине өткөрүп берип коет. Анткени мүлк сиздердики, туурабы? Макул. Анда сиздер эмнеге кызылат болуп атасыздар азыр? Бизде убакыттан 4 ай күттүк. Мурат мырза мындай да, мына бул жерде машина алып сатып аткан кишилер болуп атпайбы? Бирөөгө алып бергенбиз. Ал клиент Биздин түшүнүктүү. Бул жерде еще мондай вопрос бар. Мисалы, бизде договор боюнча анан мондай печать деп, бирок уже экспресс-шоринг жабылып жок болуп кеткенине көп болду, чынбы? Эмнегедир инвойс получатель өзгөргөнү кандай болуп атат ошол? Инвойс. Если экспресс-шоринг компания өзү жок болуп кетип атса, ал негизи экспресс-шоринг эле алмаштыра алат да, чынбы? Силердики деле кыял шоринг болсо, силер получательдики, бул адамдыкын силер эле алмаштыра аласыңар. Экспресс-шоринг өзү алмаштыра алат, бирок экспресс-шоринг ошол момент жок. Уже шоринг жоюлуп кеткен. Хорошо, мен экспресс-шорингдин жабылып кеткени тууралуу документтери аннулировать этилип кеткени тууралуу менде маалымат жок экен. Аны Кореядан ИНН менен базасынан карап текшерип көрсөк болот. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, жана айтып атасыздар, байке жана сөзүмдү бөлүп берди бир аз. 7 күндүн ичинде төлөп бере албай калсам эмне болот депчи. 7 күндүн ичинде биз айткан жокпуз баардык акчаны төлөп бер деп. Биз жалпысынан $300,000 карыз болсо, мен компания азыр мен Нурсултан мырза, сөзүң аралчы. Эгер биз $300,000 карыздан сырткары азыр $90,000 растамашка кылып, жалпысынан мен компания сиздер ар бириңиздер 10,000, 15,000 күйүп аткан болсоңуздар, мен $390,000 мен күйүп аткан кезде. Ал сен күйбөйсүң да, элдер жыйнасаң саласың. Растамашкасын жол киресин беребиз. Элдер жыйнап берет. Ар бир машинанын мына жерде канча төлөнгөн эмеси бар. Мисалы мына Соренкага 157,640 сом төлөнгөн да. Бул кимге төлөнгөн? Таможняга төлөнгөн. Декларация на товары деген таможняда полный информациялар бар. Канча сом? Мындай кылалычы, могу 300,000 деп атпайсызбы? Ошол кайсы эмне карыз? Булардын биз логистикалык услуга көргөзүп бергенбиз экспресс-шорингке. Ошол логистикалык услуганын акчасын экспресс-шоринг бизге төлөгөн эмес.
бизге чейинки маселе бул. Биздин маселе. Токтоңуз, мурунку карыз болчу экен. Анан сиздер унаа салгансыздар да, ошо карыздын эсебинен сиздер машинаңыздарды кармап калгансыздар. Фатал. кечиресиздер Bu да, yerden топтоо киргизип коеюн. Bostik деген emel kampanya. Bularga dile tiyişesi çok okuna. Devernöstürmüştür. Бул 31-чи Биз эмеде. деген бай апрелде салганбыз машинанычы. А бул деген кече жакында бир ай болуп келет. Ben sana Munarbek ayttım ga. Menin ülkelerim var, dostlarım var, mına balam var yanımda jürep azırçı. Açıgını aytayım. Bu Josin kampanya her kimde pırlak aytetip çıkıptır. Rayonu 30 minden ıldı. Bu konteyner. Bunun oyu özünün Salman'dan alasası 250 bin dolardı. 9 konteyner sattırıp ondan çıkıyor. Bongo kotor bugünkü kursmen eseptegende 250 bin dolar kotorganda. Karız eken, uşu karızını alış üçün ele bu ушундай iş болуп атат. Түшүндүм. Бул жактан Эми жерде бир суроо да сиздерге. Салман байке менен өзүмө сүйлөшкөн бирөө барбы? сүйлөш баары сүйлөшөт. Сүйлөшүп атасыздарбы? Эмне дейт ал өзү? Фирма банк Бул азыр Мунарбек мырза Мисалы мындай да. 4 айдан бери мына бир жумадан кийин аракет кылып атам, уже созулуп мына 3,5 айдан өттү. Бир тыйын бере элек. Ошон үчүн бул машина кармалып туруп калды. Аза Салмандан вообще мындай толк жок да, мындай айткандачы. Үмүт жок. Salman Express Shoring договорду Кытай менен түзүп атат. Кыял трейдинг менен эмес. Кыял трейдинг менен эмес да, чынбы? Кыял трейдинг бул ишке эч кандай тиешеси жок. Ошо да. Биздин дочерний компания. Мен Devon деген компания бар, өзүңүздөр билесиздер. Биздин өзүбүздүн шорингибиз дагы бар Кореяда. Бизди көп эле адамдар тааныйт. Мына логону ким гана көрбөгөн. Ушул логонун жанынан сүрөттөр келет баардыгыңыздарга. Биринчиден, анан байке бир аз элге туура эмес маалымат берип атат. Бул байке айтып аткан жана башкаларга предлагать этип, анан акча иштеп алайын деген сыяктуу көп адамга предложение болгон деген сөздү бул Якуб деген бала ушул эл арасында айтып жүрөт. Анткени бул өзү бир аз карыз болуп, кече элчилик менен сүйлөшүүдө дагы элчилик видеого тартып алган видеолор бар экен, керек болсо данныйлар болсо чыгарабыз деп айтышты. Акча гана деп айтса экөө тең башын жерге салып отурат. Бул жерде Якуб деген баланын да тиешеси бар. Экөө жок кылышкан акчаны. Бул биринчи маселе. Бул жанагы булар сатып акча иштейин деген маалымат бул калп. Анткени биз эч качан бирөөнүн мүлкүнө акча жасаган адам эмеспиз. Биз дагы деле элге берип жүргөнбүз. Маселе чечилбей, эл сыздап бараткан болсо, мен арыз болуп деле силерге жардам берип коюшум мүмкүн. Мен ошондой жигитмин. Кечиресиздер. Ошондо мына Ошондуктан азыр менин артымда жалга жабуудан жана башка нерседен алыс болуп. Эмне жала жабып атасыз? Кечиресиз вообще сөзүмө ачып коеюн. Бул жерде адамдар бар бул жерде, бирок жана группаңыздарга мен Instagram ссылкамды жөнөтүп, мынакай жазгыла. Жок, ал башка нерсе. Мен сизге эмне жала жабып атасыз? Мен сизди жала жабып атып айткан жоксуз. Сиз общество сүйлөп атасыз. Араңыздарда болуп калса, ошол Ким сүйлөдү ушу? Конкретно айтыңызчы сиз. Менин айткандары бар. Ким көргөзүп бериңизчи? Сизди мен сизди эмоция Биз эч кимге жайылмай просто өзүбүздүн машинабызды өзүбүз ээ боло албай атабыз. Сиздики эмес экен да билбейм. Ага, көрсөтүп койду. Сиздики эмес. Мен далилдеп бере алам бул боюнча. Договордо сырткары. Бул договордон сырткары. Мен сүйлөп коечу. Бул договордон сырткары Мунарбек мырза, мен сизге видеолорун берем. Салмандын договорду окуп аткандагы, могу 12-чи пункту окуп аткандагы бизде видеолор бар. Кечеки тартылган ал эмеге 7 күндөн баштап акчаны төлөп баштайм деп жолуккан. Ал дагы сизге могу башыңыздарды айлантырып аткан Якуб деген баланы Ошол жерде Кореяда сүйлөшүп отурган түшүнүктүү. Сиз сурооңузду берип коюңуз, такан сүйлөп коюңуз. Өзүм унаны Далаподан көрдүм да, сатып атканын. Не унали? Чийни бар экен. Ошо чийинен билип калдым. Винкодун тартпаптыр. Течер жигит отурат, винкодун жөр десе, винкодун жөргөн жок, атайынчы. Анан мен жок, мен барып эле көрөйүн дедим. Бияка келсем менин машинам турат бул жердечи. Бул жерде 6 машина турат эле. Анан кийин 2 машинаны могу жигиттер алып кетип калды. Алып кетип, дээн бойс мактуу өстөгөлөр. Бул жерде ошолордун ээлери турат. Моякта бүт машина, моякта ээлери турган, ээлери бар да, моякта машиналардынчы.
өзүбүз машина моякта турат, ошол машиналарга өзүбүз ээ болбой атабыз бул жердечи. Биз растамошканы да беребиз, жол киресин да беребиз, монча акча короттун да бүт акчасын беребиз бизчи. Аяктан Кореядан сатып алганбыз өзүбүз. Бул боюнча чектерибиз бар, кайсы сарттан утканын бүт могу аукцион уткан бүт немелерибиз бар, далилдерибиз бар биздечи. Ошондо сиздер кайрылдыңыздар буяка же? Жок, бул кишини биз мен азыр көрөм. Аз көрүп атасыздарбы? Анан токтоптуңуз. Сатып баштагандан кийин билип атабыз, сатоочу бул киши сатып атканынчы. Мына биз буякта жигиттер сатып аткан. Мына көргүңүз келип атат, кимдер сатып берип аткан. Мен машина сатып уже бирөө айтып жүрөт. Мына тагып көрсөт, жигиттер сатып аткан, мен машинаны. Сиздин атыңыз ким эле? Мына очки кийген байке. Мен алам. Мына тартып коюп бүйтсөң, мына сатып аткан балдар мына турат могу жерде. Все, болду. Сиз бул байке сүйлөп койсун, э? Сиздин аты жөнүңүз? Канатты атым. Кызматыңыз? Мен да ушу машина тармагында иштейм көп жылдан бери анан. Ушул история боюнча да кабарларым көп бар да менде дагычы. Кандай кабарыңыз бар? Ушул азыркы мына жабыркап машиналарын ала албай жүргөн, ушу өз үстүнө эле кыргыз элибиз сыздап канчадан бетер убакыттан бери тияктан жардам сурап, бияктан жардам сурап, мага да келишкен. Мен дагы айткам 6000ден төлөп берсеңер чыгарганга аракет кылып көрөбүз деп. Ар бир контейнерди. Негедир биз сүйлөшүүнү кыла алган жокпуз. 6000ге макул болгон жок. Ар бир контейнерге 20000ден бересиң, же болбосо 300 000 бересиң деп турулду. Мен ошону биякта жигиттерге айттым. Ушундай болду. Колуман келген жок деп. Андан кийин бул иш боюнча Якуп мырза мен чыгарып берем деди. Ошондо мен бул ситуациянын башынан көрүп келаттым. Менин айтканым 6000дин 6050, 6100 ушуну тегеретесиз болчу бир контейнерге. Анан Якуп 20000ге бир контейнерди чыгарам дегенде мен аябай таң калып калдым да. Ошондо булар контейнерди кайрадан сатып контейнерди сүйлөгөн жок. Бир контейнер деп сүйлөгөн жок. Бир контейнерге 20000. Жок, бул договор боюнча ошончо келди. Анан 20000ди бул акча төлөө азыр айтып атпайсыңбы? Толук сумма төлөсө, анан толук сумма төлөбөсө деле биз чыгарганга жардам бермекпиз депчи. Алар дагы ошол ойдо болгон 20000ди төлөп, 2ден 3дөн кетсе, 2ден экинчи контейнер бүтүп 3-үнчү контейнер башталганда төлөп турайын деген. Максат болгонун билбейм, бирок бизге биринчи ошону түшүндүргөн. чогулган 60 000 доллар, мындай да 8 000 долларынан суроо берди да, жооп берип алайын. Мен ушул контейнерди тигилер 20000ге баалашып, жана ар бир контейнердин ичинде товары менен 20000ге баалашкандан мага андай условия жаккан жок да. Себеби ар бир адам сатып алган машинасына жол киресин гана төлөш керек. 6100, 6200, 6000 тегеретесиндеги акчаны гана. Андан лишний бербеш керек да. Бир контейнер 6000ге төлөш керек болду. Мен ошон үчүн бул ишке барганым жок. Ошол себептен бул ишти Якуп албара туран болду да. Мен өзүм бул тармакта көп жыл жүргөндүктөн мен аралашкан жокмун. Бирок мен бул иштин ушул азыркы ушу столго баарыбыз отуруп келерибизди араңарда 4-5 балага айтканмын. Мен ушинтип акыры баарыбыз чогулуп келебиз деп. Мени да чакырасыңар ошондо депчи. Ушундай эле болду, мени да чакырышты. Мына үйдө отургам, мына шлёпкачан келдим азыр. Сиздердин машиналар барбы бул контейнерде? Жок. Жокпу? Жок. Анан Сиз ошондо эмнеге келдиңиз? Информация. мен бул боюнча билем да, могу боюнча. Барсыңбы сен да башталып алып. Мен бармын. Мен бармын. Канат деген мен. Кореяда Аферисттердин группасынын администратору мен болом. техника дегенби? Аферисттердин группасы бар. Канат экен мен жакшы. Сиздердин баарыңыздарды мен көрүп жүрөм СЛХдан. Очередте эле турабыз, бирибиздин аркабызда бирибиз. Телефондон эле сүйлөшкөнбүз эми. Анан мени биякта отургандар жалган айтат деп ойлобойт болуш керек. Мен ар дайым чындыкты айтам. Справедливо жүргөн байке бай болду. Турасын. Анан мен бир адамдан өзүмдүн кылган услугама 1 сом алган эмесмин. Элдин баары күбө. Туура. Мен ошол себептен 6000ден эгерде ашып кетсе мен ал жумушка барбайм. Себеби утулуп каласың. Ошол себептен мен бул ишке барганым жок. Бирок мен ушул иштин ушундай болушун билгем. Себеби ар бир силердин кылып аткан, акча чогултуп аткан, үмүт кылып атканыңарды мен көрүп, билип, жүрөгүм чыдабай отурдум да. Бирок бир гана нерсе да, мен үмүт кылдым да.
чыгып кетеби деп. Өзүңдүн колуңан келбесе бирөөгө бут тоспо дейт. Күтүп отурдум мондай. Күтүп отурдум чын. Ушу келип калсын депчи. Бирок 60 миң силер чогултуп бердиңер го. Ошондо мен эсептедим. 3 контейнер чыгарат. Кийинки 4-чү контейнерде мен группага жазам дедим. 3 контейнерге чейин мен унчукпайм. Себеби акчасын бергенсиңер. 4-чү контейнер чыкса, мен өзүм лично Якупка айтып колум сыгып кармамактын эркексиң деп. Чын. Ал деле болгон аракеттен кылды. Биз үчүнчү. Ал бизди алдап кетейин деген ой жок. Акчаны деле азыр деле кайтарып кое берет. Анан мисалы адамга ушунчалык ишенич гарантия берген болбойт. Пенде. Жаңылат, адашат. Мен даллайын көрүп жүрөм күндө. Мага күндө звонить этишет. Мен ишенгем, 10 жыл иштегем, 5 жыл иштегем, уктап кетти деп. Ошон үчүн бирөөгө гарантия бергенден абайлаш керек. Экинчиден 60 миңге 3 контейнер келмек. Менин деле ага ишеничим бар болчу. Себеби могул 6 миңге мен алып келмекмин. Эгер мага силер деле 60 миң берсең, мен деле 3 контейнер алып келип коелам, өзүң деле алып келип коеласың ар бириңер. Анткени сен экинчи жол сатып алып атасың уже. Ошол себептен мен 60 миңге 3 контейнер алып келген жок. Буну Салман өзү күнөөлүү, ушул кашаны өзү кылган, өз мойну менен тарсын дедим. Ортого азыр мен кирсем 6 миңге сүйлөшүп кирем договорго. Же болбосо мен 20 миңден сүйлөшпөйм дедим. Балдарга айттым. Анан мындай болуп баштады. Акча чогултуп баштадыңар, бере баштадыңар, мындай баштадыңар. Мейли дедим, хорошо, чогултсын, хорошо. Балким жакшы болуп ашылып кетет дедим. Үмүт кылдым да. Бирок ичимде сактап турду да. Ушу элим дагы алданып калбаса экен депчи. Мен ушуну до конца ушул күндү мен күндө түш көрчүм, ушул могу баарыбыз чогуларыбызды мен күндө түш көрчүм, ушул күндү чушу келет деп. Мен ошол себептен азыр мынакей шлёпка менен решетик менен келдим. Могул маселе азыр силердин буякка кайрылганыңар, бунун силерге кайрылганы эчтеке чечпейт. Туура. Мен мындай маселени күндө чечип жүрөм. Азыр силердин бирлер, эгер мени уксаңар, советим да. Айтыңыз. Советим. Силерде дагы канча 40 миңдер бар да, 42 миң, 40 миң бар да. Азыр бул Нурсултан таза иштеген бала. Чын. Бул силер айтып атпайсыңарбы? Акча көрмөк, митпек, тигинтмек депчи. Мен көрдүм, унчукпай угуп отурдум. Мен силердин ар бириңер менен билгим келет да. Кандай ойдосуңар. Анан бул бала менен мен азыр дагы сүйлөшкөнү келдим. Жана айттым буга дагы. Бирдекеге барайлы. Могу 40 миң акчаны алып, сүйлөшөйлү. Сал, бер машиналарын. Силер эми менин айтканымдай болбойт да. Силер ушул жигит менен сүйлөшүңөр керек, обоюдный. Законду чегитинде да сүйлөшкүлө. Мындай да сүйлөшүп көргүлө. Могул акчаны которсо, мисалы Нурсултан. Мисалы 40 миң бар да буларда азыр Якупка берген акчасы бар, чогулткан. Ушуну төлөзө, нар жактан берки Салмандагы акча берсе, 7 күн деп сурап коюп атпайсыңарбы? Берсе бир кандайдыр бир чечсек болобу ушу маселени? Сен депутатсың да, чын элди ойлогон баласың. Өзүңүздөр билесиздер, мен былтыр жол кирени 1600-кө, элдер $2200 төлөп жүргөндө 1600-дөн логистиканы мен койгом. Кечиресиздер. Биз көп компаниялар менен иштешкенбиз. Мени көп эле тааныйт, сиздер таанып экенсиздер. Ол башка тема. Мына алды иним берип аткан. Мына 40 миң менен иш бүтөйдү. Осудан эчтеке сен үмүт кылба. Ада эчтеке жок. Азыр Якуп айтып атат, бул сумманы мен сразу бере алам деп. Мен канча отуруп атат? Ошол сумманы мен чечип аласың деген. Мисалы мындай да. Салманда. Жок, Якуп бербесе койсун. Биз өзүбүздүн машинанын растаможкасы менен жол киресин өзүбүз бергенге даяр. Жерден бергенге даяр. Сразу бергенге даяр. Якуп менен өзү чечип алат. Якуп менин не причем? Сен акча короптсуң, ошол акчаны биз беребиз. Өзүбүзгө жооп беребиз. Өз растаможкага да жол киресине беребиз. Машинабызды коюп бер. Өзүбүздүн машинабыз. Растаможка кылган акчаны дагы жол киресин дагы ошол жерде каждый өзү берет. Ошол жерден беребиз. Чечип алабыз. Ошого жооп берип койсуң. Мен
сүйлөп баштаганда эле прерывать этип эле ушунчук бай турайлычы, бир чечимге келеличи. Мындай кыргызбыз го, бири-бирибиз тугайлы. Мен мияка өзүм убактын кетирип атам. Мага бир сом интересно мына проблемачы. Мен мону жарым саатка келгем чынындачы. Азыр 2 саат болсо да чыдап, мону эптеп чечип, бирок бул деле корейц менен сүйлөшөт деген мен билем бунукун деле. Азыр Канат мырзанын суроосуна жооп берет. мен мындай ситуацияга мурда мен бир жолу кабылгам да. Менде да контейнерлер кармалып, ошондо элдер келип мени талап, бирок мен үйлөрүнө барып сүйлөшүп, машиналар келгенден кийин $1,5 миң, $1000 скидка кылып жол кирелеринен $500 алгам. Кээ бир машиналарды мен бекер алып келип бергем. Мен өзүм анткени жоопкерчиликти алган баламын. Любой жерде өзүм үчүн жооп берип жүрөм. Бул биринчиси. Экинчиси, сиздер айтып атасыздар, мен былтыр $60,000 минуска кетип, эми тамтаңдап ошол минусумду жаап иштеп келаткан балам. Мен ал $60,000 элге бергем. Бирок азыр сиздерди көрүп, действительно, эмне деп сүйлөрүмдү дагы билбей, эптеп оюмду токтотуп, эми сүйлөп баштасам эле прерывать этип коюп атасыздар. Менин акыбалым могул жерде канча сиздерди көрүп алып, мен жалат болуп атам действительно. Бирөө кредит алган, бирөө бирдекесин саткан, бирөө Москвада иштеген. Мен баарыңыздардын абалыңыздарды жон термей сезип атам. Кантип жардам бере алам деп. Мен да аны ойлонуп атам. Мен бирдекеңерди тартып алып же жаман начар маалыматтар тарап атат действительно, бирок Алла билүүчү кимдин ниети кандай. Азыр айтып атасыздар, могу Якупта $40,000 растаможканы чогултуп бересиңби депчи. Мен калган карызданда мен мойнума алышым керек болуп калат. Сиздер ошону учитывать этип коюшуңуздар керек. Мен эгер жардам бере турган болсо, сразу эле колтойрун айтпайсың. кечиресиздер. Маштаңар берем же бербейм деп элечи. Мен ал нерсеге жалгыз чече албайм. Мен аны кеңешишим керек биринчиден. Эгер кеңешип корейцтер макул Нурсултан элди кармабайлы компания машиналарды өткөрүп берели десе, мен ага эч кандай каршылык көрсөтө албайм. Биринчи маселе. Экинчи чечилүүчү жолу ошол $40,000 берсеңиздер, калган $260,000 мен мойнума алып кол коюп берем. Анан ошондо чечилиши мүмкүн да. Сенчи. Бир хотя бы бир раскрочка түрүндө, мисалы, булар деле көрдүм, Салмандан өтүн үзүп калышыптыр ужечи. Мен дагы бир жолу мен компания менен дегениң менен рассрочка буну эртең ким төлөйт экен? Мынакей, байке, чындык ачуу болот. Мен могу документти лично өзүм окуп чыктым азыр. Полный окуп чыктым. Силер айтып атасыздар, инвойс буякта бизде, тиякта депчи. Мен азыр могу жерден, ушул жерден көп нерсе сүйлөй эле коеюн. Бирок мен сиздер айтып атасыздар, буну сот гана чечет. Машинаңызды аласызбы же албайсызбы? Эгерде бунун договорлорун полный алып келип соттун алдына коюп койсо, мына деп бар Салмандан таап ал деп койсо, ошондо жаман вариант болуп калат. Ошого жеткирбей чечиш керек буну. Бул сизге гарантия 100%, могул инвойс менде, мондай деп атпайсызбы, напримерчи. Сот вообще башкача чечип коюшу мүмкүн. Чечпейт байке, потому что чечпейт эмес, сиз сот эмессиз. Болгондар бар да, доказательство бүт бар. Жок, мен сизге айтып атам. Буяк договор менен отурбайбы? Кагазына кармап. Анан сен бияк тарап окуп О, мен бияк тарап деп айтасыз деп мен үн чыккан жокмун. Жанатанбек чотор. Ошону айтасыз, ушинтип айтасыз деп мен үн чыккан жокмун. Ар бир адамдын мнениясын өзүнүкүн угуш керек. Угуш керек да. Ошо, мисалы, азыр бияк менен акыйлашып, урушуп, закондуу түрдө чечишкениңерге деле макулмун. Мен эч убакта бияк тигил тарап деп болгон эмесмин. Бир да далилиңер жок. Эч ким мага айта албайт. Мен угулайбыз да. Могул акчаны берип, машинаңарды алганыңар выгодно ар бириңер. Жок, береби бул жак? Жок, $40,000 Береби саны? Жок, 40 миң эмес. Биз ар бир могул бизге тиешелүү контейнердин акчасын беребиз. Общий канча $62,000 бу? 11 контейнер канча миң доллар болот? $10,000. $70,000 болот. 10 контейнердин акчасы. 10 контейнердин. Мисалы үчүн, $62,000 болот. $62,000 беребиз. Силер кетирген каражатты беребиз. Бирок силердин айтканыңарга караганда менин түшүнүшүм мындай болуп атат да. Силер корейский, жок, китайский компания менен договоруңар мындай болгон да. Ушул 10 контейнерди чыгарып, ошол Салмандын $300,000 жапкылады. Машиналар сатып. Тоготтор желисинде болот. Ошондо болгон да.
10 контейнер içindeki машиналар сатып туруп, жана 250 миң доллар салманын карызын обналичка алып чыгарып бермек да. Маселе ушул болот. Элдин баары контейнер күтүп жата бермек да. Ошондо эле маселе чечилет деген да, мен түшүнүшүм. Жок, кечиресиздер. Мен бул логистикага ошол сиздердин өз жумуштар 10 контейнериңиздер башталганда эле келген бала эмесмин. Мен Кореядан көбү тааныйт мен интернеттен. Былтыр жол кирени жүргөнбүз. Мен интернетте эле жүрөм. Логистика боюнча мен 2,5 жылдан бери заниматься. Эгерде мен кече эле бир пайда боло калып 10 күн мурда ошол сиздердин контейнериңиздерге аралашып калсам, анда бир жөн. Бул логистика тармагында мен иштегениме бир топ эле убакыт болуп калды. Антип сиз баягы элди мындай эмеге адаштырбашыңыз керек да. Интертранс логистик болуп да иштегем мен. Интертранс логистик болуп иштегем. Ал жакта да договорлорум болгон. Бирок кайрамына азыр Devon жана Кыял трейдинг компаниясын өзүм ачып, мен учредитель катары өзүмдүн ишимди кайра эле улантып жатам. Жок, иштесеңиз өзүңүз үчүн иштедиңиз. Токой жерин айтсаңыз мындай, сразу элечи. Айта бери сүйлөөчү. Мага атырылбашыңыз. Атырылган жокмун мен. Мен негизде сүйлөшүм ушундай, негизде ушундай жигитмин да. Мен сизди мынакей өзүмдүн офисиме пускать этип, ушу Барлашалда отурабыз. Жок, ондай. Сиз иштеген жөнүндө сөз кетип атат. Бул сиз сөз сүйлөп кетип атасыз. Чакырган жокмун. Жок. Биз сразу тема жөнүндө сүйлөсөңүз. Сиз менден мындай сөз туккуңуз келип атат да турабы. Мен ушул 300 миң долларды мен өзүмдүн мойнума алам, сиздин машинаңызды берем деп айткан туккуңуз келип атабы. Жок, андай деген жок. Мына коюп турсаңыз, сиз мияктанчы мындай бириңерди жакшы сүйлөшө албай атасыңар. Ногу менен Жашнакай Нурсултан менен азыр сүйлөшүп, ногу акчаларын алаза березесин берип, жанакы растаможканын 90 миң деп атабы, ошолорун берип, мындай обоюдный соглашенияга келип, машинаңарды алып кеткениңерге мен замында. Аны биз заболот. Ошону бирок сиздерчи буга сүйлөгөндө дагы, суроо бергенде дагы бул көрүсүз го? Общение келип атат азырчы. Нурсултан, ногун акчаларын берсе, төлөсө, машиналарын кайтарып берчем. Жок, аны мен чечип койм да, жаңы жок. Албетте, бул сүйлөшөт да, братан, эми мен суранып баштасам, сен кайра жок бул бербейт деп эле ушунтип атасыңар. Өз айтсын да, берет же бербейт. Адам амалдар ниетке жараша дейт го, байке. Жакшы ниет кылышыбыз керек да. Ниетиңиздер бул акча иштеп болот, мен жаман көрбөңүздөр. Мен дагы бир жолу айтам. Мен силер менен бир да договорум да жок. Мен силерди тааныбайм да. Мен силерге карыз дагы эмесмин. Ушинтип эле айтайынчы. Мыйзам чегине келе турган болсок, мен өзүмдүн укугумду коргогонго мен акым бар. Туурабы? Ар ким өзүнүн укугун коргойт. Конституция бул биздин гарант Кыргызстанда. Конституция нормалары менен мыйзам чегинде ар бир адам укугун корголуш керек. Мен эл өкүлү катары сизге тонумду көтөрбөй жанатан бери баарыңыздар менен. Мен эл өкүлү катары сиздердин өкүлүңүздөр катары, кызматкериңиздер катары сүйлөшүп атам. Бирок ошого карабай кээ бириңиздер мага атырылып атасыздар. Мен сиздерди атырылбашыңыздарды суранат элем. Могул маселе боюнча 40 миң доллар берсек чыгарасыңбы деп сурап атасыз. Бул жерде карыздын өлчөмү абдан чоң, 300 миң доллар карыз. Эгерде мен чыгара турган болсом, 260 миң долларды мойнума алып чыгарышым керек болуп калат. Мен бул маселени эгер мойнума ала турган болсом, анда мен бала чакам менен, үй бүлөм менен кеңешишим керек. 2 жыл курска барбай тургула, жан кийим албай тургула, квартираңарды төлөбөй тургула деп мен анда үй бүлөм менен кеңешип, мен мына эл өкүлү катары элдин долгун жаап берип, элдин машинасын артка кайтарып берем деп үйдөн кеңешип келишим керек. Бул биринчи маселе. Эгерде жок, мен барып 260 миңди өзүмдүн мойнума албай чыгарып берем десем, анда мен Корея менен кеңешишим керек. Мен жалгыз чечим чыгара албайм бул жердечи. Анан мен жооп берерге деле тонуңуздарды көтөрүп тиги болосу, мен сиздерден кечирим сурайм албетте. Мындай ситуацияга биз кабылбашыбыз керек эле. Бирок бул маселени мен кеңешип көрөйүн. Эгерде бир определенный бир 3-4 контейнер машинаны берели мынча суммага, эл жок дегенде бир 30 канча эл деп атасыздарбы? 30 канчанын жок дегенде ону машиналы болуп турсун, калганы чечилгенче дейин десе, азыр бириңиздер менен талашасыздар. Меникин алам деп. Ошондуктан эч кандай мындай бир эмоцияга алдырбай, тегерек столдун үстүнө ушинтип кеңешип сүйлөшүп туралы. Мен мына бүгүнкү сиздерден уккан маалыматты партнерлор менен кеңешейин. Мен дагы бир жолу айтам, бул маселенин чечилишине мен абдан кызыктармын. Мен сиздердин болушунча укугуңуздарды тигил жакта колуман келишинче сиздерге тартканга да аракет кылып берем.
макул эми суроо кошумчалай кетейин. Мен машиналарды эметпейм, саттырып, батырып эметпейм. Мынакей күтүп берели. Салманга убакыт беришине дагы мен суранып берейин. Мынакей убакыт берели. Кишине убакыт берели, акчаларынан кутулсун. Сиздер мен эле бияка келип добивать эте бербейсиздер, суранат элем. Салмандан дагы сураңыздар акчаңызды. Сиздер машиналарыңыздарды кимге берсеңиздер, ошолор менен дагы бир аз сүйлөшүңүздөр. Мен сиздерден бир машина албасам. Эми Нурста кетип кой. Ооба, мен сиздерден бир машина албасам, же мен сиздерден бир тыйын албасам мисалы да, өмүрү сиздерди көрбөзөм. Мен сиздердин ситуацияңыздарды түшүнүп туруп офиске чакырып атам. Келиңиздер сүйлөшөлү, абалыңыздар чатак экен. Эртең мен ушинтип сиздер менен сүйлөшүп отурам, бирок менин абалым чатак болуп калышы мүмкүн. Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс тояк болбойт дейт. Мен может бир жерден жаңылгандырмын. Бирок ар бир адам өзүнүн жаңылышы үчүн жооп бериш керек. Кээ бирөө финансылык ушерп менен жооп берет, кээ бирөө эркиндиги менен жооп берет. Аны мамлекет жана сот чечет. Мен ошондойду айтам. Эми мындай суроо бар да. Салман менен Якупту качантан бери тааныйсыз? Мен Салман Якуп тааныбайм, мен экспресс шорингди тааныйм. Вообще тааныбайсызбы? Мен атын угуп жүрөм. Главный болуп атса тааныйсыңар да. Мен аны сизге тааныйм деп да милдеттеме алган эмесмин, таанышым керек деп да. Ким менен түштүңөр эле? Договор компаниясы булардын партнерлору бул эмес. Бунун партнерлору. Договор түштүрүп алганда Нурсултан. Жок, партнерлору. Бир мүнөт да. Нурсултан азыр. Жок, ал Нурсултан байке алдырган эмес аны. Ким печать Салмандын отчетасын ким алган аны? Кореядагы Кореяда өзү бизде Кыргызстанда да эмес, кол койгондо отпечаткасын кошо коет. Андан сырткары мен сизге видео бетте сөз болуп калды. Бул бала акча иштейм деген, мындай деген, тигиндей деген ой болгон деп мындай. Ар ким по себе судит болуп атат негизинен. Алардын ою кандай экенин билбейм. Бирок мен сизге ошол видео далилда берейин. Сиз ушул чыгарылышыңызга тиркеп коюшуңузду суранат. Түшүнүктүү. Эми мына кыска суроо айтып коеюн, кандай чечилет бияга? Нурсултан мырза сүйлөп коеюн. Азыр сен баары бирөө да сатылган жок, баары турат деп атасың да. Биз мындай кылбайлы анда. Сенден суранып кетет элекпиз. Ошол азыркы келген машиналар общий бир стоянкага болобу же бир жерге болобу общий ошол жерге жыйнап, чтобы элдин көңүлү да ток тура тургандай болупчу. Азыр биздин көпчүлүгү азыр менин машинам сатылып кетти деп уктум. Контейнерден түшкөнү менен сатылып кетти деп уктум. Нiro машинасы. Жок, эч кандай машина сатылбайт. Жок, азыр бир мүнөт сөзүм аягына чейин чыгып алайын. Сатылып кетти деп угуп атабыз, бирок көзүбүз менен көрбөдүк. Укканыбызды айтып атабыз. Сиз сенден суранып кетет элем азыр. Общий машиналарда сатылбаган болсо, растаможка, оформление болуп, оформление болбогондор да бар. Ошолорду общий жыйнап, бир жерди жалдасак биз өзүбүз деле төлөй алабыз аны. Стоянканын акчасын өзү деле төлөп, ошол жерге жыйнап, мына силердин машинаңар, мына общий машина келген машиналар деп жыйнап бере аласызбы? Ошол токтотуп берсең, ошону биз элдин көңүлүнө кичине ток болот. Мындай кылайлы, сиздердин да көңүлүңүздөр ток болуш үчүн кээ бир машиналар укук коргоо органдары тарабынан печать басылып кеткен, опечатан болуп. Бул маселе боюнча тергөөчүгө баарыбыз чогуу кайрылалы. Мен бул маселеге макулмун. Мага дагы коопсуз болот. Элдин аманаты болгон шартта мен ошондон сизге макулмун. Мен ага эч кандай Сиздер айтасыздар. Бирок сиздердин аманатыңыздар экенин бирок мыйзамда андай жазылган эмес. Бирок ушул сиздердин сөзүңүздөргө ишенүү менен укук коргоо органдары менен биргеликте эгер тергөөчүнүн макулдугу болсо биз машиналарды полностью койуп беребиз. Бир жерге жыйнайбыз, бир жерге жыйнап беребиз. Биз эч маселенин чечилишине мен жеке өзүм кызыктармын. Анда биз болгону жакта партнерлорумар менен сүйлөшкөнүн кандай чечим чыгарат экенин ошол ответти күтөт экенбиз. Ооба, андан сырткары азыр тергөөгө чейинки иштер дагы башталып калды. Муну мен жалгыз уже чече албайм. Мамлекет уже өз көзөмөлүнө алган шартта тергөөчүлөр бизди тергеп жаткан, ишибизди карап жаткан укук коргоо органдары менен биргеликте сүйлөшүп кеңешсе болот деп ойлойм. Мен бүгүн сиздерге антип бере алам, мынтип бере алам деп айткандан алысмын. Анткени тергөө иштери жүрүп жатат. Дайыр суроо атам, Салмандар банкрот болгонун билбептирчи. Ошону качан уктуңуз? Байке айтып атабы же ушул жерден бир сөз болду, Салман жабылып калган. Банкрот болгон билбей калыптырмын. Жок, мен антип айткан жокмун. Кечиресиз. Салмандарды тааныбайм деп койду. Мен бул Нурсултан мырзанын партнерлору Кореяда. Бул Нурсултан
Кореяны көргөн эмес. Мисалы үчүн Биякта эле иш кылат. Кийинки суроо. Биякта эле иш кылат. Кийинки суроо. Ошондо салмандар кайсы айдан баштап силерге салып, кайсы айдан баштап карыз болду? мына жерде тургандар бере турган Жок. суроолорду бергиле. Ал бертуган. Туурабы? Кийин Жок, турганды бул берип суроо албай дебегиле. анткени бул Нурсултан жок укпайсың. Мага карыз дегенде бунун партнерлоруна. Бул Салманды көргөн эмес. Ошо. Нурсултан мырзанын партнерлору Кореяда. Биздин компанияга. Ошо, мисалы. Кайсы айдан бери карыз ошол? Мен тактап айтып берейин. Анын партнерлору айтат да. Мен сиздерге бардык эле мисалы налоговая тайна деген сөз бар. Ар бир жеке ишкердин ички финанстык маселелери бул өзүнүн компаниянын коопсуздугу үчүн бул жабык нерсе. Ал нерселер айтыла бербейт. Мен бул карыз, бул мен мынча карыз, бул жеке мынча карыз деп мен айта албайм. Именно Салмандыкы мынакей $300,000 бул уже элге чыгып кеткендиги үчүн айтып атам. 300 миң карыз жатпайсызбы? Ошону сиз кагаз түрүндө далилдеп бере аласызбы? Ооба. Мен лично досторум бар да Кореядачы. Жүзүн компания барса, мен мындай кылайлы. $257,000 деп айткан да Кечиресиздер, компания. ошол А сиз бул жерде сиз $300,000 деп айтып атасыз. 300,000 деп 300,000ге жакын деп айтам деп мен ошол 300,000 деп айтып болмошойт. 300,000ге жакын карызы бар. Мен сиздерге точный карызын мен карап айтып бере алам. 300,000ге жакын карыз. Бирок эгерде сиздерге керек болсо, журналист мырзага да керек болсо мен аны тактап Билет да 260. Кореяда саат 1 болду. Жок, Биз эртең тактап берели. тактаганбыз бул боюнча. Менин өзүмдүн досторум бар Кореядачы. Офисине барып, Жүсон компаниясына кайрылса, алар $258,000 деп айткан. Представителдери. Ошол сумманы коюп берсе Салман, сенин автоунааңар Бишкекке жетет деп айткан. 300,000 эмес бул жердечи. Мен эртең тактап коем. Сизге рахмат, эскертип койгонуңузга. Анткени мен жана эле айтпадымбы? Жаңылбас жак болду. Сразу эсеп атпайсызбы? 300,000 жакын деген сияқты. 260 миң каяктан табылып атпайсызбы? А бул жерде мен эртең тактап коеюн кечиресиздер. Жүсонго 258 берип калган акчага кетет эле, ошол вопрос. Саткан кишилердин эмеси кызматы болот беле бул, кандай болот? Көрдүңбү, ошол да вопрос болот беле. 10 контейнерди $10,000 эсептегенде эле машина $40,000. Кечиресиздер, мен дагы бир нерсени толуктай кетейин. Мынакей Канат мырза биздин эмелерге байланышкан, чечип берем деп эсиңизде болсо. Бирок машиналардын баалары $3,5 миң, $4,000 байланыштуу. Бул биздин карызды покрывать этпейт деп Канат мырзага отказ беришкен. Биз сен контейнер Мынандай айтабыз. Мына жерде ал жерде эч кандай имчандар бар да. Мына жердеги машиналар $10,000 үстүндөгү машиналар. Имчандагыларчы. Мына жерде менде азыр 4 машина турат. 11 миң, 10,5-дан алынган машиналар. Кореядагы бас. Бүт бомба тегеретип, бүт менде бар, бүт маалыматтар. Мына балам алып, ушу балам салган. Азыр каникулга келди. Ачыгы да. Австралия ошол 10 миңден Мисалы, 40 миң болуп туруп общий сумма чыгып ашып кетип атпайбы? Ашып кетип атпайбы? Мисалы 10 контейнерди каждый эле $40,000 эсептегенде бир машинадан $10,000 $40,000 болот бир контейнердин баасы. Турган болсо, ушу контейнерлер Азыр байке мен токтоп коеюн. ушунча 20 миңге сатылып атат да. Эмне? Байке, Эмил байке. Бир токтоп коеюн. Bir konteynerin içinde 4 машина жүктөлгөн, кээ бирөөнүндө 5 машина жүктөлгөн. Каждый машинадан $10,000 эсептегенде эле bir konteynerin içinde $40,000 товар турат. Сиз билесизби канча доллар экен бир контейнер? Примерно айта. Бул минималдуу сумма кечиресиздер. 5 машина жүктөлдү, 5 машина турат, ар бир $10,000 деп тура эмес маалымат берип атат. 5 машина жүктөлгөн шартта жалаң жана Morning, Spark деген машиналар, булар Корея басы менен $4,5 миң, $4,000, $3,000 гана бааланат. Барыңыздар машина менен иштейсиздер, бул бааларды сиздер билесиздер. Ар бир контейнерде 5 машина $10,000. Жок, Акыл Нурсултан $10,000, баары эле $50,000 деп бул жерде. Төрт эле машина эсептелет. 4 машина эсептелет. 4 санатаңыз канча сом болот? $10,000 санатта жок азыр $10,000 санаттан нормаль. Растамошкасын койбой, Кореядагы басын эсептеңизчи. Айтыңызчы. 6,5 миң, 7,5 миң кечиресиздер. 4 санатта канча болот бул контейнерде? Жана неге $10,000 деп айтып атасыздар? Жок, бул жерде баа менен эсептеп атабыз биз азыр. Башка машиналар бар. Сиз сааттан эсептеп отурсуз. Мына жерде Сарежно бар, Касем бар, Крамиор гибрид бар. 12 Кореяда бас үйдө турат. Азыр башка тема кирип кеттик. Контейнер ичиндеги мындай машинаны эмне кылабыз? Сиз толуктап коюңуз, ошо менен аяктайлы. Мындай маселенин ким эмне болгон, качан эме болгонун кереги жок да. Машинаңар келиптир.
келиптир. Бул машиналардын кирип калышына деле рахмат айтсаңыздар анан болот, бирок ушунча келиптир. Эми мына азыр өзү да кайтып атат. Машиналардын полный жанагы машиналарды бир жерге сүйлөшүп коюп бир жерге чогултуп туруп турсун деп атат. Бул дагы жакшы. Келип калганы да жакшы. Ушу ошосуна сүйүнүп атам менчи. Анан кийинки жумушту улантып, много суммадан атталбай сетип, чекесинен чыгарып, сүйлөшүүлөрдү баштай бербейсиңби? Жарайт. Мен дагы бир жолу айтам, мен сиздердин өкүлүңүздөр катары полностью сиздерге гана жардам бергенге мен аракет кылам. Мен сүйлөшүп берген аракет кылайын, мен жардам берейин деп атам. Бирок бул маселе укук коргоо органдарына тергөөгө түшүп калганына байланыштуу бир аз тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөөнүн жыйынтыгын күтөлүү, тергөөнүн жыйынтыгы кандай чыгат белгисиз. Ошонун жыйынтыгына жараша иш кылайлы. Тергөө эмне десе, ошо жыйынтыгына жараша иш кылайлы. Мен сиздердин утулуп калышыңыздарга же бир расход болушуңуздарга мен кызыктар эмесмин. Мен колуман келген жардамды берейин деп атам. Сиздер мени жаман көрүп дагы да жаман сөздөр, комментарийлер жазбай туруңуздар. Жардам берсеңиз мурун эле айтып коюп белеңиз. Сиз мынакей жазып атасыз, ар кандай сөздөрдү сиз жана кайсыл вакытта эле мага жазып атасыз, комментарий азакар деп сиз жазып атасыз, жаман сөздөр жазып атасыз. Мурун эле жардам бербейт белеңиз. Мен ал сиздин жаман жазганыңыздан мен эч жерим короп калбайт. Жакшы сөз. Эмечи, Нурсултан, мындай кылсак, кошо кетейин. Жакшы сөз бар. Эгерде бир адам жакшы мамиле кылгандыгына сен ошо жакшы мамиле кылып атсаң, ал адамдын керемети дейт да. Эгерде жаман мамиле кылган адамга жакшы мамиле кылсаң, ал сенин кереметиң дейт. Мен таш менен урганды, аш менен урган баламын, дагы бир жолу айтайын. Эч качан бирөөгө жаман сүйлөгөн эмесмин, эч качан бирөөгө зыян келтирген эмесмин. Мындай кылчы Нурсултан, бу жерде могул байкелер, инилер бүт бардыгы нефтте да буларчы. Азыр лиш беле тытышып урушкузу келип турган убак. Анткени ушуга жеткизип койгон да. Бул сенин күнөөң барбы, жокпу, ушул менин күнөөмбү же камера үчүн дагы айтыңыздарчы, мен баягы комментарийлер жазып кеттим. Камера үчүн айтыңыздарчы, мисалы бул жерде эң башкы күнөөлүү ким? Салман турабы? Мен сиздердин маселеңиздерге чечилишине мен кызыктармын. Мен сиздерге ошол эле пострадавший компаниямын. Бул маселени чогуу чечели. Тергөө иштери башталса, мени Ленинскийге чакырат же Октябрьскийге да заявление жазып, кимиңиздер айтыңыздар. Октябрьскийге чакырса да ошол жерден тергөөдө маалыматтарды берейин. Ошол жерде совместно эл менен чогуу, укук коргоо кызматкерлери менен чогуу сиз айткан условиялар менен аткарып берейин. Мен ошол сиздерге кызматым. Могуну дагы сүйлөшүп бер, Нурсултан. Нени? Ногу боюнча сүйлөшүп бер. $40,000 жана растамошка боюнча дагы мен переговор жүргүзүп аракет кылып берейин колуман келишимче. Анан 2-3 адам сен менен айтышып, ызычуу болуп кетсе, көңүлгө алба. Биякта көпчүлүк. Бир адам, мисалы, бул байкени биз билбейбиз, например, бунун канчалык кыйналып атканын. Балким бир адам вообще байдыр. Ага машина анчалык да жок, кидинапты деп деле коюшу мүмкүн, напримерчи. Ошон үчүн сен бир адамга тарынып же бирөө минттиңер мени мынтип жазып турна, тийиттиңер дебе деп ошо суранам да. Көпчүлүк да биякта, мынакта балдар отурат, бири сүйлөгөн жок. Аркада отурат, бири сүйлөгөн жок. Сурооңор берсе, сурооңорду бергиле. Анан эл өкүлү болуп келип атканда ошо элдин жүгүн көтөрөбүз деп келгенбиз. Мен сиздердин жаман айтканыңыздар май, бирок менин комментарий окуган келинчегим бар, бала чакам бар. Аларга бир аз баягы оор келет. Мен сиздер сөксөңүздөр дагы, чапсаңыздар дагы мен депутат катары мен көтөргөнгө даярмын, ачыгын айтканда. Ошого мындай да, биз сага жаман ниетибиз да жок да. Биз сага жамандык деле каалабайбыз. Болгону бизге ошол маселе чечилгени эле керек. Биз сага бир нерсе кылып сени жамандап, андай бизге вообще кереги жок. Биз ошол маселе эртерээк чечилгени эле кызыктарбыз. Башталып эле алсак болду. Сен кейинден маселе. Растамошканы короткон акчаларын сен бул жерде күйүп аткан жоксуң. Растамошканы болуну төлөп, нол жардам берсең, ошол жагынан батыраак аракет кылып жардам бер. Анан кече сүйлөшүүлөр болду деп, Кореяда сүйлөшүүлөр болдубу? Корея ал 2 айга убакыт берилди, мына бир жумадан кийин баштап аракет кыл деп айтыптыр. Анан баягы просьба ошо общий жинайлы машинаны. Сен нол сумманы менен чечкенге аракет кыл. Анан болду, бизге сага биз вообще эмебиз жок. Анда мында претензия жок. Мисалы укук коргоо органдары следствие болуп атат, следствие башталды. Бирок мындай да нерсе бар. Ошол арыз жазган адам барып кайра арызын алса, дело прекращения деген болот.
ошол нерсени Тосмагы жазып берели. тосмагы жазып берели деген маселе да бул эшли. Силер Нурсултан мырза Корея мененби, Кытай мененби партнерлор менен сүйлөшүп, бул жерде элдер азыркы 10 контейнердин адамдары жабырып калгандар акчасын төлөп берсе, ушуну чыгарып бере аласыңарбы деп сүйлөшүү жүргүзгүлө. Тосма арызды если ооба чыгарып бере алабыз десем, же жок мен алар менен сүйлөшпөйм, только мыйзам чегинде чечишебиз десеңер, анда өзүңөр ошо бир жолун айтып койгула. Төлөп беребиз дегенде эл Салмандын карызын төлөп бербейт. Өзүбүздүн растамошкабыз менен. Ошо 10 машиненики. Сразу эле ушул жерден айтып коеюн, арыз жазылгандан кийин эгерде мен тосма арыз ала турган болсом, анда бул жерде менин күнөөм бар, сиздер мага тосма арыз жазып берип коюңуздар, ушундай келишимге келели деген поступакта болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен сиздерден тосма арыз жазып бериңиздер же мындай деп мен эч качан суранбайм. Мыйзам чегинде азыр тергөөчү кандай чечим чыгарат, ошону күтөлү. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз, дагы бир жолу айтам. Мен мыйзамды чыйган балам. Мамлекет эмне десе, мен ошону аткарам. Экинчиден, барып укук коргоо органдары менен биргеликте бир жерге машинаны государственный стоянкага койгонго ошол маселени чогуу чечели, сиздер менен бардыгын чогултайлы. Эгерде действительно эле ошол сиздердин машинаңыздар болсо, барып ошол жерден көрүп, бул биздин логистикалык компаниянын договорунда бул Салмандын мүлкү болуп эсептелет. Бирок бул жака келип, мынакей сиздер айтып атасыздар, бул меники болчу, мен Салманга бергем, Салман бизди алдап кетти деп атасыздар да, мындайча айтканда, туурабы? Ошол маселени да чечели. Анан мен сиздердин айтканыңыздар боюнча кеңеш өткөрүп, биз отуруп сүйлөшөлү, кандай чечим кабыл алабыз, эмне кылабыз. Салман менен сүйлөшүүлөр болуптур. Тигил жактан элчилик дагы өз көзөмөлүн алып атты. Ошолордун да жообун күтүп туралы. Сабырдын түбү сары алтын. 4 ай күттүңүздөр. Эми бир аз күтүп бериңиздер. Да, 2 ай күтүп. Мен эми убакыт саатын мен айта албайм. Маселенин эртерээк чечилишине мен кызыктармын. Болду, түшүнүктүү болду акелер, Жыйынтыктайлыбы? Ошол сен азыр баштапсың, сага рахмат. Ошонун аягына чейин тартып чыгарып беришиңе сага биз сурам келет элек. Аягына чейинчи. Аны бизде да көйүл кылбай машиналарды түрүзгө чогултуп берип койсоң, тоже бир кичине ушуну качан баштайбыз? Ошол токтотулат. Кааласам азыркыда баштайбыз. Жок, аны бияк баштап албайт экен. Бул мен түшүнүшүм боюнча Нурсултан мырза ал следствиянын негизинде эле. Жок, ал мындай да, бул отпечатка болгон машиналар, бул жерде турат. Калган машиналар жыйнап турат. Автоунаалар каякта экенин билесиз да, туурабы, Нурсултан мырза? Азыр ушунча ызычуу башталып калды. Бул жерде турган машиналарды опечатка кылып кетиптир. Биз укук коргоо органдарына менен сүйлөшүп, башка машиналарды дагы ушул маселе чечилмейинче баарын опечатка кылганга биз азыр ошону эртең суранабыз. Ошону бир жерге жыймайлы, вообще. Анткени ал машиналардын ичинде бир нерсе болушу мүмкүн, дагы бир мүлк болушу мүмкүн. Ошолордун баары жок болуп кетпесин, биз ошолорду качан баштайбыз? Качан баштайбыз ошону? Жок, тергөөгө булар кирди уже, булар печать болгон машиналар. Жок, бул Нурсултан, сиз өзүңүз барып машинаны самовольно койдурсаңыз болот. Неге дегенде bunun баары уже арестке коюлат. Парковка тагып көрүңүздөр. Биз ошону кеңешели, мен юрист эмесмин. Жок, ал проблема эмес, алчы. Өзү государственный учреждение бар, бул боюнча стоянка бар, бул боюнча сиз эртең деле бул боюнча эртең айдап келсеңиз мен сизге таап берем ошондой жердечи байке. Мен эми жалгыз берде жалгыз адам эмесмин. Эми бул жерде шакирттериңиз бар го, жаңы сиздин өзүңүз компанияңызда балдар бар го бул жердечи. Туурабы, ошолор менен биргеликте айдап келсеңиз. Мен эртең юридически кандай болуп калат, эмне болуп калат, мен кеңешейин. Мен ошого жардам берейин деп атам. Бизде анын оокаттары менен эч кандай эмес жок. Анда далбеш керек оокаттар экен. Эми туугандар, машинистка кандай болуп атат көрүп атасыздар Кореяда. Бир машинанын видеосун сизге да жөнөтөт, сенин машинаң деп. Ал видеону бул байкеге да көрсөтөт, экөөңүздөргө тең сатат. Жок, машиналарды сиз качан коюп бересиздер ошону? Стоянкага. Биз кеңешели.
мен эми жардам берейин деп атсам да кайра эле наездик болуп атасың. Жок, наезд эмес, вопрос берет го эмеске. Астана сүйүп атабыз. Бул балага Кой берем дебеди. Бул балага Берем дебеди. Көтөрбөс дейм, көтөр. Машина уже биякта да. Бияктан уже эмес жок. Апарып коюп берет. Уже варианты жок. Машина берилер да. Апарып коюп берет уже. Коюп берем деп өзү айтты. Отпечатка боли жок болсуга машина бир жерге жыйнайлы деп сурады. Элдин көңүлү ток болот ошондо дагычы. Көрдүң, мен жазып турам. Бүт жазып турам. Коюп берем деди, коюп берет. Сен ошону суранар. Бир жер жыйнап туруп анан бир чечимге келет. Шашырап койлы бир эле стайнга чогулуп көрсөм ошондо жакшы болот. Ошол жактан анан укук коргоо органдарын чакырып отпечаткасын ошол жерден койдуруп кое берет. Ой, азыр ошону кылалы. Мынада жыйындан чыккандан кийин. Ары бирisi ар жакта салондо жүрөсүң, кыдырып лалофон карды. Азыр мен тергөөчүгө чалам, азыр эле кылайлы ушуну. Кечиресиздер, бул маселени мен эми жалгыз чече албайм, мен кеңешейин. Мен жардам берем деп атам го. Жок, азыр. Мен азыр эле бекиткендей болуп калып атасың да, мындай эч кандай эч нерсе жок, азыр мындай сен айтып атпайсың, жардам берейин макул деп атасың. Мен кеңешейин деп атам го. Ошол өзүң ичара кеңеш дагы эртеңден баштап бир жерге жыйнайлам. Ошону эртелетип берип кой Нурстан, эртелет. Берейин, Кантбайке өзүңүз башкос болуп туруңуз. Эмнеден список алыңыз, эмне машиналар бар экен. Мен сенин айткан сөздөрүң полный мияка список кылып жазып турдум Нурстан. Сөзүңөн сага главное кайтпа. Мол жок, мен жардам берейин деп атам. Сен мен түшүнүп атам. Мен сени түшүнүп атам. Мен киргизип берейин деген жокмун, же башка мындай убадалар берердин алдында мен да кеңешейин эми. Бере болду, мындай болсо кандай болот деп кеңешейин. Байке азыр оң көзүң, сол көзүңө душман болуп турган учур экен. Мен баягы башында сиздер менен телефондо эле сүйлөшүп аткам, алло байке, байке деп. Мен өзү эч бир адамга өйдөй карап сүйлөгөн бала эмесмин. Бирок ошол сүйлөшкөн видеолордун баары эле кайра айланып келип өзүмө келип атты, запись болуп элечи. Анан оң көзүң, сол көзүңө душман болуп турган учурда мен эч ким душман деп айтпайм. Мен өзүмдүн оң көзүм, сол көзүм. Мен кеңешип иш кылайын, бир аз кеңешейин, укук жактан кандай болот, укук коргоо органдары менен биргеликте кылалы, кандай шарт болбосун. Ошо болот. Жыйынтыктар Бул жерде мен байкап келатам да. Махинация, жандай аферист, мошенник деген нерсени байкаган жерим жок. Себептери көп экен. Документтерине чейин көрсөтүп атат, офисине чейин, компаниясына чейин көрсөтүп атат, регистрациясына чейин көрсөтүп атат. Ушинтип айтып койсом анан бул тарап дей бербегиле только. Экинчиден, мисалы, муногул азыр чогултуп алсак машинаны, полностью бир жерге чогултуп алсак, мына жазып коеюн. Чогултуп алсак, анан бул маселе көтөрүлүп, остатка суммасын төлөп, бул дагы кеңешсин адамдар менен. Буну дагы жанагынтип эмете бербейли. Мен суранам силерденчи. Кааласаңар тепкилей бергиле. Анан мен сурандың эле, сен минтиң эле дебегиле. Чын да. Могул ишти жакшы жагынан чечип, ар бириңер машинаңарды алып кетишиңерге курсантмын да. Ар бириңерчи. Мен ошол эле меникичи биякта. Ма эч кимдерден бир тиын кереги жок. Алхамдулилла. Алла Таала мага берген. Анан личный жанагындай хайп дагы кылгым келбейт. Мен билесиңер, мен группага жазып эле чечип коем. Өзүм жана видеого тартып, бак дебеген баламын. Мына азыр силер мени живой азыр көрүп аткан болсоңар керек. Көп балдар мен айтат, просто ойлоп отурбайсызбы дешипчи, көрүп калган жердечи. Негизи ишти, ушул ишти бүтүрткөнгө мен өзүм деле бияка азыр биринчи жолу келип атам. Эртең айтып жүрбөгүлө, Нурсултан эке ошол жерде иштейт экен, офисинде жашайт экен, жүрөт экен депчи. Мына караңгы түн турат эми, просто суйре кылбайын. Мына биринчи жолу келип атам. Биринчи силерге так маалымат болуш үчүн айтып коеюн. Кийин тиги Нурсултандыкын колдоду, мынтип тигинти дебеш үчүн. Мен всегда калыстык үчүн. Калыстык үчүн. Бир нерсени кеңешип кетейин, байкелер, мындай ситуацияда болуп калат. Ошол баягы мен инилеримдин паспорттары группаларга чыгып, ошондой нерселерде тарап кетип атат. Бул мыйзамсыз нерсе деп мен айтып кетет элем. Анткени эгерде ал паспортто бирөө кредит оформить этип, бирөөнүн личный данныйлары анын уруксатысыз эмеге интернетке чыкпашы керек. Ал да анын да биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз, анын да мыйзам чегинде каралып калышы мүмкүн. Бирок мен баарын айттым, эч возражать этпегиле, эми байкелердин ачуулары келип атат. Бирок сиздердин үстүңүздөрдөн ошо паспортты ким чыгарса, арыз жазылып калса, анда дагы биз кайра элге кылган кыянатчылыгыбыз болуп калат. Күйүп турган элге кайра паспортун неметти деп арыз жазсак, анда жазылбаган адамгерчилик мыйзамы тарабынан биздин тарапка туура эмес болуп калат. Ошондуктан суранат элем, паспорттарды опубликовать этип, жана интернетке чыгарбаңыздар. Ал жердечи Нурсултан опубликовать эмеге чыгарып аткан жок.
интернетке просто ал жерде паспорттар получатель болгон үчүн гана группага жөнөтүлөт. Ал жерде интернетке чыккан жок ал. Лично мен паспортум эмеден группадан көрдүм да. Ал группада эле. Интернетке чыккан жок да. Вот именно что мен Жок, ким жиберди ошону? иштейм да. Ким жиберди ошону? Менин клиенттерим бар. Менин репутациям да ал. Жок, ким жиберди сизге? Мен группадан көрдүм. Жок, группадан ошол жерде ошо жиберген бала барбы ошол жерде? Вот именно танымайм да. Ошо эч ким бердегилер жиберген жок бу жерде. Жок, байке, мен өзүм чыгарбайм да. Жок, чыгарган жок бу жерде. Ал башка балдар балким чыгарган, бул жерде балдар чыгарган жок. Нече күн айттыңыз эле? Кайсы ким айтты? Анан могу мелочь нерселергечи мен суранам да, зациклить этпегиле. Эгер машинаңарды алып, жакшынакай эметкенге могу эски эмелерден Канча күн ичинде сиз ответин айтасыз? Болушунча эртерээк айтканга аракет кылам мен деле колуман келген кылам деп. Жок, бул жерде мындай да. Азыр мен сүйлөп коеюн, бул жерде биз азыр бир 30 чакты эле киши бар да бул жердечи. Негизи мындан да көппүз бизчи. Пострадавший негизичи. Менин эсебим боюнча бир 60 киши бар да. Азыр бул жерде бир 30 киши отурабыз. Анан кийин биз деген күнөө чогулуп бүгүн например роодго барып заявление жазып атабызбы? Эртең генеральный прокуратурага барайлы деген максатыбыз бар. Эс маселе чечилбесе, гарантия бербесеңер, силерчи. Андан кийин ГКМга барып арыз жазабыз деп атабыз бизчи. Бул боюнча. Андан кийин МИДке барып салманын үстүнөн да кайрылайлы деп атабыз. Биз күнүгө чогулуп бул процессти тездеткенге аракет кылып атабыз. Ошон үчүн сиз убактыңызды айтыңыз, мындай ушунча убакыт айтам депчи ответинчи. Мен бул жерден азыр кой ушу жардам берейин, колуман келишинче деп сіздерге сөйлеп отсам, сіздер кайра мага угроза кылгандай бир сезим калтырып атасыздар. Жок, угроза эмес, Адам угроза эткен жок, кечиресиздер. Ар бир адам укук коргоо органдарына кайрылууга укуктуу. Ооба. Конституцияда ар бир адам шайланууга жана шайлоого укуктуу дегендей эле ар бир адам укук коргоо органдарына кайрылып арыз жазганга укуктуу. Мен сиздерди арыз жазбаңыздар же кайрылбаңыздар деп айтуудан алысмын. Сиздер кайрылыңыздар. Канчалык мамлекеттик органдар тезирээк иштесе, ал биздин да кызыкчылыгыбыз. Эртерээк ушунун иштин бүтүшүнө биз да кызыктарбыз. Анан мага суроо коюп, бул жерден сиздер монча күнүн ичинде монтип бер, тигинче күнүн ичинде тигинтип бер десеңиздер. Мен бир срокто айта албайм, мен кеңешип туруп, болушунча аракет кылам деп айтып атам. Анын айтканыбыздын себеби канча убакытта кылып бересиң, Оштон келгени бар, Жалаловдон келгени бар, алыс жактардан келгени бар. Бул жакта үй жок, күндө гостиницада жатып отур. Тамак ашты өзүң билесиң, кымбатчылык бул жактачы. Ошого кайсыл убакта билип бере аласың деп суроо берилип атат. Кечиресиздер, мен деле квартирада жашайм. Анан бул сиздердин гостиницалап жана тамак ашыңыздарга, расход болуп атканыңыздарга биздин компаниянын мен эч кандай тиешем жок. Жок, негизи айтып атабыз бизчи. Бирок мен болушунча тезирээк сүйлөшкөнгө аракет кылып берейин. Мени шаштырбаңыздар. Мен деле сиздерге окшогон адаммын. Башым компьютер эмес, баардык нерсени билбейм. Мен дагы жардам берейин деп ниетимди айтып атам. Бирок сиздерге жооп сөзсүз эртерээк айтканга аракет кылам. Машиналарды эртеңден баштап аракет кылайган да. Бизге жыйнаган. Биринчи эртең рабочий день жанагы майрамга карата укук коргоо органдарында бир аз иштебейт деген маалыматтар келип атат. Жок, андай жок. Укук коргоо органдары күнү түн иштей берет. Азыр деле тергөөчүнү чакырып ушул жерден отчетка кыла беребиз. Азыр тергөө иштерге башталып калганда байланыштуу мен аларды бир кадам жылдыра албайм. Только укук коргоо органдарынын уруксаты менен гана жылдырам. Отпечатка болуу элек машиналар Отпечатка болуу элек машиналар боюнча. Машина органдарына барабыз, ошол жерден сүйлөшөбүз, акт түзүп туруп анан жылдырабыз. Жок, сиз өзүңүз отпечаткалаш үчүн стоянка алып кирсеңиз болот да өзүңүз айдап келипчи. Жок, мен дагы бир жолу айтам, укук коргоо органдарына биргеликте суранып, ошол жерден укук коргоо органдарынын разрешениясы менен алып барып коебуз. Алар айткан жерге коебуз. Мен анан мисалы бирөөңүздөрдүн үйүңүздөргө коюп берем, же бир жерге коюп берем деп вада бере албайм. Желательно государственный стоянка болуш. Эртең ошол чогуу тиякта жүргөндө ошол болот. Албетте барып суранам. Эртең ошо тергөөчү менен чечеткенсиздер калгандан кийин машинаны чогултуп алып биринчи. Эртең ошо тергөө кызматкерлеринин жанына келиңиз сизчи. Кечиресиздер мындай да. Кечиресиз, тергөө кызматкеринин жанына кел, роодуга кел десеңиздер эле мен бара албайм, тилекке каршы. Мен да жумуштарым толтура. Эгерде тергөөчү чакырса, мен башка жумуштарымды таштап туруп биринчи очередь тергөөчүгө барам.
эгерде тергөөчү чакырса барам. Эгерде тергөөчү чакырбаса, сүйлөшө турган сөздөрүңүздөр болсо, мынакей мен офистен ар дайым ачыкмын. Жумуш, иш күнү бүтүп калабы, бүтпөй калабы, 12 болобу, түн болобу, мен сиздер менен ушул жерде иштегенге даярмын.